Салам достор, бүгүн бизде бадама эмес, биз бүгүн кыргыздардын жалпысын үйү болгон Кыргыз коомдук борборуна келдик. Кыргыз коомдук борбору 11-14 Арлингтон Хайтс көчөсүндө, Арлингтон Хайтста. Биз муну тарталы дегендин себеби көптөгөн адамдар келди. Бул 5-6 жылдан бери турса дагы көптөгөн адамдар муну билбейт, эмне иш кылат билбейт. Анан ар кайсындай ойлор, пикирлер да бар. Бул кайсы акчага алынган, ошол топтолгон акчалар эмне болуп атат, эмне жумуш кылат, бул жакта иштегендер кандай, кимдер бар, эмне иштер кылынат, кимдер кошулса болот деген ар кайсындай пикирлер бар. Ошонун баарын силерге көргөзүп, бул жактын координатору Умар Бакен менен сүйлөштүк. Колумдогу суроонун баарын беребиз, жооп бересизби деп. Анан дагы ичиндеги комнаталар бар, эмне иш-чаралар болуп атат, жакыныраак таанышалы дедик. Анда эмесе кеттик. Кыргыз коомдук борбор, Кыргыз комьюнити кимдики? Ар жак бер жагы болуп ошо 900 миңге барды да. Биз бири-бирибизге эле саталы, башка жака сатпайлы. Комьюнити менен калбашыбыз керек. Бул жактан акча алгандар барбы? 10 квартира бар. Кыргыз комьюнитиге келген адам материалдык эч нерсе таппайт. Бул жака киргенде эле бул кире бериши үстүнкү этажда Манас Экспресстин офиси, GetCDL жана башка бизнестер бар, iTeam Group. Кыргыз коомдук борборуна биринчи этажы жана астындагы подвал кирет. Бул жакта музей, ал жакта класстар, залдар, аны дагы шашпай көрөбүз. Бул жакта киргенде эле оң жагында офис бар. Офисте бул жактын координатору ушул жакта болот. Анда эмесе кирели. Умар баке, салам алейкум. Кандайсың, Умар баке? Жакшысызбы? Жакшы. Кош болдук. Эң биринчи силерге микрофонду берели. Умар баке, рахмат убактыңызды бөлүп ушундай макул болуп интервьюга. Жок, биз рахмат айтабыз. Келип ушул Кыргыздын бул жерде эң чоң чогулуп аткан бир ордосу да. Ошол жерди элге таанытып, кээ бир билбеген мекендештер бар экен. Ошолорго дагы кененирээк маалымат берели деп, ушундай демилге көтөрүп келип аткан сага исламга чоң рахмат. Ооба. Туугандар, мен да бул Кыргыз коомдук борбору ачылгандан бери эле ушул жакта аралашып жүрөм. Азыр кыргыздар аябай көбөйдү, сиз айткандай эле. Анан менде дагы бул тартуубуздун себеби сырттан мен Кыргыз коомдук борборуна барып көргөн эмесмин, алар эмне жумуш кылат билбейм дегенде, биз бул нерсени чыгарышыбыз керек деп ойлодум. Биринчи эле суроо, Кыргыз коомдук борбор, Кыргыз комьюнити кимдики? Кыргыз коомдук борбору бул элдики, кыргыз элдики, ушул жерде Чикагодо, Америкада жашап аткан мекендештердики. Мунун башынан түзүлүшүнөн баштап кичине эме кылайын, кененирээк маалымат берели. 2015-те менин кабарым боюнча, мага айтылган нерсе боюнча, алардын арасында сен да барсың. Куруучулар катары ушул жерде биздин жаш жигиттер болгон, Дөөлөткө окшогон, Кайрат деген мырза болгон, Улан деген мырза болгон, Самир деген мырзалар болуптур. Эми көп баары, жал мен баягы эсимде калганын айтып атам. Көп жигиттер чогулуп туруп, биздин келечекте ушул жерде биздин бир комьюнити, бир борборубуз болсо, келген мекендештерге жардам болсун, жол көргөзөлү, дагы өзүбүздүн баалуулуктарды сактайлы деп курулган экен да. Буюрса эмдиги жылы 2025-те 10 жыл болот. Анан ошол белгилүү деңгээлде Northside тараптан бир офис алынып, жакшы иштер болуп келген. Биз ошо мен келгенден баштап ошол иштерди улантып эле ошону дагы көбүрөөк кылганга аракет кылдык. Негизи максаты ушул жерге келген мекендештердин улутун, тилин, дилин, өзүнүн ким экендигин унуттурбастан, ошону менен чогуу Америкада жашап жаткандан кийин кайсыл жерде жүрсөң, ошол жердин ырынырда дейт, ушул жердин дагы шартына жараша, булардын дагы жакшы нерселерин үйрөнүп, биздин келечектеги муунду, мындайча айтканда, кыргыздын муундарын, келечек балдарды бир ажал ахлактуу, ыймандуу, көзгө көрүнгөн, элге жерге пайдасы тие турган адамдарды тарбиялаш үчүн курулган бир уюм. Бул биринчиси. Экинчиси, муну менен чогуу ошо мекендештердин арасында эми биздин улуттук баалуулуктар бар. Булар майрамдар болот, башка өзүбүздүн улутубузду көргөзө турган маданий иш-чаралар болот.
ошолор уланып келген. Ушул эки максатта бир жакшы бир акырындан алыбай алына жараша деп коет. Кыргызда макал бар эмеспи? Күчүбүздүн жетишинче, алыбыздын, акылыбыздын жетишинче акырын чогуу бул жерде биздин бортто балдар бар. Бир 10-15 бала ошолор менен сүйлөшүп, апталык жолугуп сүйлөшүп туруп анан ошо пландарды куруп алып, акырын кетип атабыз. Белгилүү бир эмеге келип калды. Буюрса дагы көптөгөн ойлор келет, эми күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын дегендей, жашоо шарттары өзгөргөн сайын дагы биздин эмне муктаждыктар болот, кандай эмелерди кылышыбыз керек деп, жанагы биринчи эки баалуулуктун үстүнө дагы кошумча пландар, проекттер кошулуп келе берет да. Ушул нерсе менен буюрса акырындап ошо 2015-тен бери келаткан нерсе. Анан 2021-де 20да болдук бул жерде. 20 болду ошо 20-нын аягы, 21-дин башы окшойт э. Ошо ковид учурунда 20. Ушул жерди ошо Америкада жашап аткан кыргыз атуулдар, мекендештерибиздин баары жапа тырмак чогулуп, ушул анан мекемени сатып алганбыз. Мекеме сатып алынды. Ар бир адам 1 тыйындан да кошту, 10 тыйындан да кошту, алды чоң акчаларды берди. Ошентип бул кыргыздын сыртында паркинг, жери менен чогуу ушул здание полный кыргыздардыкы. Сыртта суроолордун бирөөсү бул здание алынды, азаматтар бул зданияга акчасы болгондо бериптир, баары эмне колунан эмне келсе бериптир деген эмелер бар. Бирок сырттагы суроолордун бирөөсү Манас Экспресстин эмне тиешеси бар? Манас Экспресс 2-этажда алган, анын долясы кандай? Бул здание кийин эмне болот, кийин сатылса кандай болот деген суроолор. Жакшы, башында кээ бир адамдар да түшүнбөй жүрдү, сурагандарга биз да жооп берип аттык. Биз бул зданиянын өзү баасы бир 800 миңдин тегереги, анан жана ар жак бер жагы болуп ошо 900 миңге барды да. Адвокат, анда жана инспекция, андай мындайлар болупчу. Бул өзү здание коммерческий здание, нон-профит эмес. Анан биз акча чогултуп баштаганда белгилүү бир жерге келип токтоп калды. Ошол убакта бул Манас Экспрессте Сагын Талгат деген мыкты жигиттер бар. Анан ошолор менен сүйлөшүп калып, мен элдер менен сүйлөшүп жүргөндө кимдин кандай жакшы ой тилеги бар, аралашып, анан ойлорубуз, максаттарыбыз бир чыгат да. Анан алар дагы ошо элге жерге кызмат кылсак, келечек муңга пайдабыз тийсе деп жүргөн жигиттер экен. Анан алар менен ушул ойду бөлүштүк. Ала албай атабыз. Жетпей калып атат. Алар өзлөрү да кошумчасын кошту. Андан сырткары ушул зданияны алып калалы, келгиле дагы чогуу бир партнер болуп, орток бололу дагы алалы. Үстүнкү этажды силер колдонгула. Биринчи этаж менен бейзментти биз колдонолу деп. Ал эки жигит шар эле макул болушту. Бул элдин келечеги үчүн боло турган болсо макулбуз деп. Жарымын ошолор төлөп, жарымын биз элден чогулткан акчаны төлөп турган ушул здание алынган да. Анан башында биз ал жана договорду да курганбыз, сүйлөштүк. Бүгүн жакшы ниет менен кылып атабыз, эртеңде ошондой болушун каалайбыз. Бирок баары бир мыйзамдуу түрдө эмебиз болуш керек, келишимде. Анан кийин ошо Сагын Талгат менен сүйлөшүп, эгер сатыла турган болсо, биз бири-бирибизге эле саталы, башка жака сатпайлы. Эгер мисалы комьюнити чоңураак жерге чыккысы келип кала турган болсо, бул жер уже азыр тар боло баштаган, азыркы убакта элечи, чоңураак жер ала турган болсок, биз бул зданияны башка сырттан бирөөгө эмес, Манас Экспресске сатмакпыз. Азыркы ошол базар баасына карап туруп. Эгер Манас Экспресс сата турган болсо, алар деле ошондой. Алар да карайт да башка эч кимге сатпайт, кыргыз комьюнитиге сатат. Буга чейин биз үстүн деле колдонуп атабыз, астын деле колдонуп атабыз. Манас Экспресстин жигиттерибизге эң чоң пайдасы ушул болду. Бул зданияга мындай ачык эле кыргыз коомуна бергендей болду да. Көп бийлигишпейт деле. Үстүндө бир канча офис бар, ошолорду колдонушат. Калган колдонуу, паркинг болобу, кандай иш чара болот, күнү түнү эч кандай эмелери жок. Улар кыргыз коомуна тапшырып берген үчүн ал жагын биз кыргыз коомдук борбору аткарып келебиз. Менин билишимче башында алып атканда эме болгон да, мындай. Жарымы силердики, жарымы кыргыз коомдук эмес. Эгер 800 миң толук топтолсо, топтолсо комьюнити алмакпыз. Анан бир топтоло албай калып, анан closing дейт деп коет. Бул жакта ошо бир банк бир белгилүү убакыт берет. Ошол убакка чейин жабышыңыз керек. Жаба албай калсаң, уже башка клиентке сатып жиберет. Биздики ошондон улам эме болуп калган, жетише албай калган үчүн бул жигиттерди келгиле силер, ал өзүлөр процесстер узун эмеспи? Мисалы акыркы ошо 1 айбы 20 күн ичинде ошондой бир эме кылып, бул жигиттер, Алла ыраазы болсун,
ошол жардам берип кызмат кылып келатышат. Бул жак офис, мындай. Офис, коноктор келет. Коноктор келет. Иш-чаралар болот. Жана Американын эмеси келип кетти. Тышкы иштер министрлигинин Орто Азия боюнча жетекчиси мистер Брейн деген келип ушул жерде отуруп сүйлөшүп сиздер менен чоң коноктордон ошол болду. Кыргызстандан көп эле коноктор келет. Депутаттар бар биздин, андан сырткары Никелер да ошактан кыйлат. Маданий иш-чаралар, никени да ушул жерде кыябыз. Бул биздин да көп иш-чараларыбыз. Бул жакта китептер? Китептерибиз бул Кыргызча китептер, Бул мындан көп китептер бар болчу. Атайын Кыргызстандан алып келип, кээде мекендештери алып кетип окуйт. Карап келишет. Алып келбей коюп атышат, ошонусу бар. Ошо атайын тандап эме кылганбыз, китептерди алдырганбыз. Кээде мекендештер кызыгат, алат, окуйт. Алып келет, бирок 60-70% алып келбейт да. Алып кетип. Сиздин жакшы көргөн китебиңиз? Мен жакшы көргөн китебим Курандан башка. Куран баары жакшы көргөн китеп. Сиздин эң акыркы окуган китебиңиз кайсы? Эң акыркы китепти окуп атканда мен кайсын окудум, өткөн 3-4 күн болду. Жашоо жана жашоодогу өлчүлөр деген китеп болчу. Автору түрк бир аалымдын китебин окудум. Ошол болду. Кыргыз китептерден акыркы бир кайталап жакшы окуганым эми жана Сардарбек Рыскулбековдун эмеси бар. Мүнөшкөрлөр, анан аттар жөнүндө жазган китеп. Саяпкерлер жөнүндө. Ошол уже бир айдан ашып калды, бир кайталап чыккан. Жана борт дедиңиз, 10-15 киши. Борт кантип тандалган? Бортко кирем дегендер кире алабы? Бортко кириш үчүн эмне кылыш керек? Сыртта мындай дагы нерсе бар экен. Булар өздөрү менен өздөрү узкуй кирип чогулуп эле иш-чараларды кыла беришет. Бул мурунку келгендер, акчасы барлардын жери деген да бар. Ошо сырттагы адам аябай кызыгып, мен дагы кыргыздардын келечекте ынтымактуу болушуна, кыргыз коому, бул жактагы кыргыздар көчүп келгендер күчтүү болушуна мен да салым кошкум келет деген адамдар болсо бул жака кантип бортко кирсе болот же кантип бул жака аралашса болот? Өтө жакшы суроо. Негизи Кыргыз Камин үчүн эшиги баардык мекендештерге ачык. Биз эч кимди сен кел кетпе дебейбиз. Тескерисинче келгиле чогуу элибизге, жерибизге, мекендештерибизге кандай кызмат кылабыз, баарлашканга, алар менен сүйлөшкөнгө аракет кылабыз, алар тартканга аракет кылабыз, чакырабыз. Анан жана кээ бир түшүнүктөр болот, аларды деле туура кабыл алабыз. Акчалуу деп айтканда эми бул мурун 10 жыл, 15 жыл мурунку келген балдар уже иштеп, бутуна туруп, үй жайлуу болуп калган үчүн албетте акчасы бар. Ал эми жаңы келип аткан мекендештерибиз эми бутуна туруп атышат. Булар да эртең буюрса, булар да бутуна турат, булар дагы чогуу келет, булар да көп кызмат кылышат. Алардан бар да буюрса дагы көптөгөн эмелерибиз бар. Эми жалгызбыз. Ошо кичинекей бир камеричи менен калбашыбыз керек. Мектептер ачышыбыз керек, садиктерди ачышыбыз керек, университеттерди ачабыз деген чоң бир эмелерибиз бар. Амбицияларыбыз бар. Буларды ишке ашырышыбыз керек да. Аны бизге бирөө ашырып бербейт. Анан бул жерде ошо жалгыз эле акчасы эмес, өзүнүн акылы менен, физический жардамы менен да келип жардам бергендер көп. Биз жалгыз эле баары көп нерсе акча менен чечилбейт да. Бул жерде ата-энелерибиздин дуалары бар. Аксакалдарыбыз бар, аталарыбыз бар, апаларыбыз бар. Булар жакшы ой тилектер, жылуу сөзү да аябай мотивация берет да адамдарга. Жакшы сөздөрү бар, жылуу сөздөрү бар. Биздин жана маданий иш-чара кылып жүргөн ага эжелерибиз бар, ини карындаштарыбыз бар дегендей. Булар дагы мындай келип биздин майрамдарда, биздин иш-чараларда келип колдоо көргөзүп, өздөрүнүн өнөрүн тартуулап, чоң колдоо көргөзүшөт да. Буларга рахмат. Анын сыртында жөн эле эч нерсем жок. Мен деле мындай доставкада жүрөм же таксиде жүрөм, бирок иш-чараларда мен да жардам берем деп, же болбосо бул кыз, аял, эркек аралаш. Кээ бир иш-чараларда карындаштарыбыз келет, эжелерибиз келет, физический жардам беришет. Мисалы, орозолордо болсун, башка иш-чараларда болсун келип тазалык кылып, дастаркондорун даярдап жардам бергендер бар. Жаш жигиттер бар. Чоң иш-чараларда биз физический дагы күчкө муктаж болуп калабыз да. Ошолор келип жардам кылышат, алар бар. Анан албетте кылынып аткан иш-чаранын баары бул Америка. Чыгым деген болот. Каржылоо деген керек болот. Демөөрчү керек болот. Демөөрчү деле ушул жерде 10-15 жыл мурун келген, же болбосо кечээ келгендер деле бар. Иштери жакшы болуп, мен дагы бир $10 болсо, $20 болсо дагы жардам берем дегендер бар. Алды $1000, $2000, $5000 чейин жардам бергендер болот. Булар эми ошол
көп түкүрсө көл болот деп элдин жардамы менен бул иш алдыга жылып атат да. Анан дагы жана бир сурооң эме кылат, ошону эстеп атып. Сырттагылар бортко Бортко кантип киребиз дегенде, борт дегенде бул башкаруу кеңеши. Башкаруу кеңешине кантип киребиз дегенде, бул жерде түзүлгөн мурунку устав бар да. Эми бул дүйнөлүк стандарт. Кайсыл жерде болбосун, ошол жерге эмгек кылып, аракет кылып, чуркап жүргөн адамдар бортко кирет да. Мисалы, мен деле азыр сыртта туруп эле бир уюм бар болгон болсо, ошол жерге барып мен бортко кирем деп айта албайм да. Мен ал жерге барып эмгек кылышым керек, мындайча айтканда өзүмдү көргөзүшүм керек, салым кошушум керек. Анан ошол жердеги борт өзү анан бул бизге ушундай бир пайдасы, салымы бар экен, булар деп туруп анан ошол борт түзүлөт да. Бул дүйнөлүк стандарт. Анан азыр эгер буга чейинки уставда ошондой болгон, мисалы 5 жыл силер деле бортто жүрөсүңөр, силер уже 10 жылдан 15 жыл болуп калды, 10 жыл болду. Башынан баштап кызмат кылдыңар, чуркадыңар, ал жеткен жок. Акчаңарды бердиңер, бул жерде бул кемчилдик бар экен, аны жабалы деп ошол борттогулардын көпчүлүгү ошо 10 жылдан бери тынбай, мындай айтканда демөөрчүлүк кылышат. Плюс физически да келип жардам беришет, идеяларды топтоп келет, ошолорду аткарат. Анан бул жерде жана бир туура эмес түшүнүк болуп калбаш үчүн өзлөрү эле алып, өзлөрү эле бир нерсени уюштура берет деген да бир аз туура эмес болуп калат го дейм. Себеби биз бир иш чараны уюштуруп атканда албетте коомго кандай пайдасы бар, коомдон кандай талап бар, эмне кылсак болот деп аны кеңешебиз. Биздин бортто жума сайын кеңешме өтүп турат. Келебиз, борттун өзүнүн башчылары бар. Мен дагы ошол мен бортко кирбейм. Мен борттун сыртындагы, мындай айтканда, координатор, кызмат кыла турган адаммын да. Өзүн борттун ал жерде өзү ошол состав чогулуп, кеңешип, анан кийин ушул иш чараларды кылалы деп пландар чыгат. Анан ошону биз апталык кеңешебиз да, буну аткардык, бул калды, тигил аткарды деп айлык, жылдык, апталык пландарды бөлүшүп алып, акырын аткарып кете беребиз. Бул жактагылардын ошо борттогулар эч кимиси зарплата албайт, акча албайт. Бул жакта көпчүлүгү волонтерлор, алар да эч нерсе акча алышпайт. Көпчүлүгү эмес эле бүт эле волонтер. Мен да билбейм. Бул жактан акча алгандар барбы? Зарплата алып? Ооба, акча алып эме кылгандар бар. Себеби жана бизге каржылоонун негизинде бул жерде иштеп аткан, мисалы, мен иштейм, Нурлан устаз иштейт, анан да 2 тарбиячыбыз бар, тазалыкчыбыз бар. 5 киши стабильный айлык алат. Себеби алар айлык албаса, аларда эгер жанагындай тиричилик оокат менен кетип калса, иштер токтоп калат да. Ошон үчүн ошол 5 кишинин экөө part time, экөө full time деп коет го. Үчөө full time, экөө part time болуп 5 киши иштейт. Андан сырткары биздин мугалимдерибиз бар. Full time'дар кимдер? Full time ошо Нурлан устаз экөөбүз көбүнчө эме кылабыз. Ошо көпчүлүгүбүз биздин 90%, 100% ишибиз эле ошо коомдук иш болгон үчүн бул жерде турабыз. Алла разы болсун силердин. Ал дагы эме болгон, тиги эми ачык эле нерсе суралганда айтыш керек. Мен деле келгенде доставкада иштеп жүрдүм, эме part time иштегенге аракет кылдым, бирок кээ бир иштер калып кетип аткан үчүн ошо борттогу балдар, устаз, сиз full time иштеңиз, part time болгондо сиз да кыйналып каласыз, иштер да токтоп калат деп, анан мени ошо full time өткөрүп койушкан. Full time белгилүү өлчөм да, Кудайга шүгүр, ал жана азыркы кичине үйүбүзгө, анча-мынча жашообузга жетет. Ошону менен биз деле элге кызмат кыла тургандан кийин ошого ыраазы болуп аракет кылып атабыз. Анан борттогулардын эч кимиси айлык албайт. Наоборот, борттогулардын баары акча бере турган адамдар. Акчаларын беришет, план түзүлгөндөн кийин. Алар жана сырттагы башка дагы көмөк көрсөткөн көптөгөн фирмалар, көптөгөн жигиттер бар да. Ошолорго мотивация кылып, булар негизги эмелерди ушулар кармап турушат да. Акча берсем эле бортко кирем деген дагы туура эмес нерсе. Ал туура эмес болуп калат. Себеби кээ бир эмелерде ушундай болот экен. Мисалы, биз угуп жүрөбүз, мисалы, чоң акча бергендер бортко кирем деп ойлойт да. Ал кириши мүмкүн качан? Ошол белгилүү мөөнөттө келип, жалгыз эле акчасы менен эмес, ою менен, пикири менен да, убактысы менен да кызмат кылып, ошо биздин жанагы баалуулуктар, биздин дегенде бул жалпы Кыргыздын баалуулуктары. Ошолорду колдоп, ошолордун үстүндө иштей турган болсо, максат ошол болсо, албетте эшик ачык. Full time'ден үчүнчүсү ким? Full time дегенде биздин тазалык чежебиз бар. Тазалык, бул жерде здание чоң болгон үчүн сөзсүз түрдө бир тазалыкчы күнүгө келип иштеп тазалап туруш керек. Келген кеткен киши көп да.
Тарбиячылардын жумушу эмне? Алар part time, алар эмне жумуш кылат? Алардын эмнеге тарбиячыларыбыз- кереги бар? эмне тарбиячы туура муну көп адам билбеши мүмкүн. Биз негизи бул 3-4 жылдан бери болуп келаткан, бирок былтырдан бери биз ошо демөөрчүлөргө айтып, биздин келечегибиз болгон бул жерде студенттер бар. Университетке келип окуп атышат. Ошолорго биз жардам көргөзүп, булар билимин жакшы алып, таалим тарбиясын жакшы алып, эртең Кыргыздын келечегине пайдасы тие турган бир атуу болуш керек деп туруп, анан ошолорго жардам көргөзүү максатында квартираларды ачтык. Бул жерде студенттер квартира ала албайт экен. Азыр ушул убакта 10 квартира бар. Балдар, кыздар бар. Балдар, кыздар. 7 квартирада эркек балдар турат, 3 квартирада кыздар бар. Буюрса кийин дагы 5 ачабыз деген максатыбыз бар. Бул жерде биз студенттерге жана үйүн алып берип идиш аягын кээ бир кем карыштарын ошол комьюнити тарабынан биздин демөөрчүлөрдүн салымы менен келген каражаттан ошолордун апталык иш-чаралары болот. Аларды чакырып, ошо мотивация берилип, сабак өтүлүп, андан кийин аларга ошентип айтабыз, эми силер ата энеңер жакшы бир максат менен жөнөттү. Бул жерге эмне жакшылап окугула, эртең элге, жерге, өзүңдүн жашооңо да бир пайдалуу бир мыкты адам болушуңар керек. Түшүндүрсөк түшүнүшөт. Ошон үчүн да ошол иш-чараларды уюштуруп, алардын ошо кээде өткөндө да биз бир сыйра кыдырып, сиз өзүңүз деле барып келдиңиз го окшойт. Балдар менен чогуу отуруп тамак ичип, сүйлөшүп, аларга жанагы тажрыйбасы бар, бул жерде бизнесмен же иштеп жүргөн айтиде болсун, башка тармакта иштеп аткан байкелери бар, эжелери бар. Ошолорду сүйлөтүп, аларды ошого жаша карьераны пландап, анан адам болуш оңой нерсе эмес да. Бул эми Америка чоң жер, бул жерде жүргөндө кээ бирөөлөр балким маданиятын же өзүнүн ким экенин унутуп калышы мүмкүн. Күнүмдүк жашоо же башка чөйрөгө түшкөн үчүнчү биз ошого Американын жакшы жактарын, бул жердин таалим тарбиясын, демократиясын, адамдык баалуулуктары менен чогуу биздин өзүбүздүн баалуулуктарыбыз бар. Буларды унутпашыңар керек деп ала ошолорду үйрөтөбүз. Ыйман адеп акылагы үйрөтөбүз. Тарбиячылар ошол жерде болот. Андан сырткары да ошол high school'дун эмелери бар, окуучулары, эркектерге, кыздарга өзүнчө, университеттики да ошондой. Атайын университетти караган биздин Нурзат эжебиз бар, ал кыздарды карайт, таалим тарбиясын өтөдү, волейболун өткөзөт. Бул апталык боло турган иштер да. Айына 4 жолу кылышат. Эркек балдардыкы да ошондой. Ал жерде Адыл, Эрнис дагы бир Абдыкадыр деген 3 бала ошол иштешет, студенттер көп болгон үчүн. High school кыздарга биздин Канышай деген карындашыбыз бар, ошол кыздарды карап, өзүнчө воркшопторду уюштуруп, аларга ошондой бир жакшы нерселерди үйрөтүп, максаттарды үйрөтүп, мындай бирөө көргөзүш керек да. Кээде ата эне бул жерде иштейт, кээде ата эне деле балага көп нерсени үйрөтө албай калышы мүмкүн. Ал коомду тарбиялаш үчүн ошондой бир тарбиячы керек да. Булар кээ бирөө жакшы тажрыйбасы бар, кээ бирөө чын дилинен ошол ыхласы менен иштеп аткан үчүн Алла Таалам аларга да жакшы бир немелерди кылдырып атат. Анан эркек балдардыкы бар. Ал жерге жана Алтынбек деген жигитибиз бар, жанында Кадыр жигит бар, Нурлан устаз чогулуп ошо иман сабактарын өтүп, аларды өзүнчө тарбиялап атабыз. Ошондо эки part time өзүнүн убактысын бөлүп, жума сайын программа түзүп, жумалык уюштурган үчүн, өзүнүн убактысын бөлгөн үчүн бир аз суммада акча алат экен. Ошол эми адамдар ойлонушу мүмкүн, канча? 2000 тегереги. 2,5 анан бул мындан сырткары дагы ошо мисалы кээ бир студенттерибиз бар, алардын эми иш-чаралар болот, үйдөгү эмелери, аларга кичине өзүнчө бир каражаттар бөлүнөт. Ал бюджетке кийинчерээк келели, мындай бюджетке общий топтолгонгочу, ал жактан да суроолор көп. Хорошо. Могу зарплата темасынан ошо part time'дар түшүндү, тазалык же түшүндү. Анан ой болушу мүмкүн, устаздар эмне жумуш кылат деп, мисалы үчүн сиз күн сайын эле бул жакта отурасыз. Нурлан устаздын өзүм жакындан сабагына да барган үчүн өзүм мындай айлык алып атканда эмне иш кылып атат деп сүйлөшүп турган үчүн мен билем устазды мындай. Бир да күнү бош эмес да. Мисалы үчүн сиз түн ичинде да жүрөсүз мындай. Силердин мындай ишиңер эмне дейсиз? Жума сайын кылып турган ишиңиз эмне? Мындай эмне жумуш кыласыз? Ойлошу мүмкүн да устаз күн сайын эле нике кыйылбаса керек депчи. Кызыктуу нерсе. Негизи биздин ошо сен айткандай кээде убактарыбыз болбой калат. Мындай сырттан карасаң, биздики офисный работа сыяктуу деле эмес. Кээде офисте болосуң, кээде сыртта болосуң. Иштерибиздин көбүнчө биз ошо кечкисин ыйман сабактарын өтөбүз. Менде группалар бар, Нурлан устазда группалар бар. Кечкисин ошо эмелерибиз бар. Ыйман сабактары болот. Ар группада негизи 30-40 кишиге жакын адам бар, бирок ошолордун бир 15-20га жакыны стабильный келип турушат да, анан аралашып. Кээ бирөө жолдо болот, кээ бирөө келет, орду алмаша берет. Булар келип турат.
Ыйман сабактары. Ыйман сабактары, Ал сабакта кыскача эмне болот сабакта? Ыйман сабакта биз негизи ошол балдарыбыз, жигиттерибиз ошо элин ойлогон, адеп ахлак, негизи адеп ахлактын үстүнө көп басым жасайбыз. Себеби биз адеп ахлак менен алдыга жылабыз да негизи. Биз да ошого ишенген, Алла тааланын бизге буйруган нерсеси ошол. Кыргыздын дагы баалуулугу ошол. Американын дагы эң алдыга койгон нерсеси адам укугу, адам акысы, демократия. Ушул тегеректе биз Курандан аяттар болот, пайгамбарыбыздын хадистери болот, аалымдардын жакшы сөздөрү болот. Ушуларды окуп сүйлөшүп, ошол аркылуу бир максаттар да чыгып кала берет кээдечи. Анын сыртында отуруп, биздин келген балдар отуруп баарлашат, мындай free time, каалаган темада өзүлөрү сүйлөшөт, Кыргызстан жөнүндө сүйлөшөт, же болбосо пикир алмашуулар боло берет. Жакшы нерсе да, отуруп чай ичип, анан кийин ушундай эмелерибиз бар. Биз бир жарым саат, 45, 1 саат ашып кетсе бир сабак кылабыз. Намазыбызды окуйбуз, андан кийин ошондой бир сүйлөшүүлөр болот да. Намаз окугандар окуйт, окубагандар. Бул бир эмебиз. Андан кийин бул жерде жана нике кыйдыргандар келет. Ушу бирини кыстырма кылып кетейин. Менин катталуучуларым, эгер силер дагы, мен да ошо сабактардын бирөөсүнө келип турам. Жакшы, чын эле сабак болуп, эстеп, андан кийин ошо байкелер менен сүйлөшүп, аябай бир группа болуп калат. Эгер силер дагы катышам десеңиздер, келиңиздер. Умар байкенин номерин коюп атам бул жака. Сизге чала берсе болобу? Болот, албетте. Умар байкеге чалып, силер дагы жума сайын келип, өзүңөр группа топтоп келсеңиздер, бул жактан ошо сабак кылып, өзүңөр чай ичип, тамагыңарды жыйыр кылып алып, сонун нерсе. Менин оюмча ар бир адамга, чет элде жүргөн адамга бул нерсе керек деп ойлойм. Канча группага даярсыз, устаз? Биздин уже 1-2 күнүм азыр бош, атайым мен бош күнүм бар. Ал күндөрү дагы эме болуп калып атат. Ошо жума күнү, суббота күнү. Бул күндөрү дагы эме кыргыз көп болгон жерде чакыруу көп болот экен. Ошондой жерге барып, бул өзүмчө бир жумуш болуп калып атат. Конок сыяктуу болот, бирок бир жумуш сыяктуу деле кабыл алам да, себеби биз башка жумуштун ордун алмаштырып атабыз. Анан күн бир жумуш коюп алсаң, тияка конокко кетип калдым десең да болбойт экен. Ошол сыяктуу кылып барабыз. Кээ бир тааныбаган, мени тааныбаган адамдар деле чакырат. Барасыз, ошол кичине бир жакшы нерсени айтып берүүгө аракет кыласыз. Алар деле ошол максатта чакырат да, жаштар боюнча. Келип бир жакшы бир эки сөз сүйлөп, бизге бир акыл насаат айтыңыз деген сыяктуу. Анан ошол нерселерде барабыз, ал жумуш катары көрөбүз. Анан жана күнүмдүк эмелерде сиз айткандай күнүгө эле нике болот. Сизде 5 сабак бар экен анда. Жумасына 5 сабак бар экен. Окей. Нурлан устазда ал күнү аныгы толтура. Ал күнүгө кылат. Анан тиги үй бүлөсү Кыргызстанда болгон үчүн бул жерде көбүрөөк эмесиң деп Нурлан устаздын сабагы көбүрөөк. Андан сырткары күндүз бизде келип кеткендер болот. Келип кеткендердин маселелери ар кандай. Мисалы, жакшы бир нерсе менен келип кеңеш сурагандар болот. Жөн эле бир биз үчүн кичинекей маселе болушу мүмкүн, бирок ал келип аткан адам үчүн өтө чоң маселе да. Анан ошол нерсени туура кабыл алып, мен башында тамашалап айттым, мен Чикагого келгенде докторда болдум деп. Себеби тиш ооруган адамды, ич ооруган адамдар келе берет. Туура акылына сайт айтыш керек. Кеп кеңеш сурап, үй бүлөлүк маселелер болгондар болот, ата энеси менен болгон маселелер болот, түрдүү жорожо тегереги менен болгон маселелер болот. Эми аптасында булар бир 3-4 жолдан көп ушуна пайда болуп турат да. Келет, аларга убакыт бөлүшүбүз керек. Бир маселени сүйлөшкөндө балким убакыт койгонго аракет кылабыз, бирок мисалы 5-10 мүнөт деген нерсе кээде 2 саат, 3 саатка чыгып кетет. Себеби келген адамды угуш керек, жакшылап түшүнүш керек. Анан ошо атайын эме кылып келип аткандан кийин пикир алам деп. Ошого жараша бир колдон келишинче мындай туура жооп айтыш үчүн керектүү нерселерди угуп, анан ошого жараша акыл айтасыз да. Акыл дегенде эми кеңеш деп коеюнчу, мен акыл дегенде туура болуп калбасын, туура эмес болду. Талаш тартыштарды, келишпестиктерди болот. Мисалы бир тууган мекендештердин арасында ошо акыркы убакта ушул нерселер көбөйүп кетип атат. Бирин бири кичине туура эмес түшүнүп, же алдап алгандар, алдап кеткендер, же жашоодон улам кечигип калгандар, аласа береселер болот. Ошондой нерселерге калыс болуп бериңиз, күбө болуңуз дейт. Бул бирине кээ бир эмелер, бул баары болот да коом болгондой. Мунун жанында жакшы нерселер бар. Мындай бир жакшы иш-чараларды уюштурсак, мындай кылсак, тигиндей кылсак кандай болот? Ошол жөнүндө келгендер болот. Ошонун баары эле мындай караганда убакыт бир карасаңыз эртең менен кечинде убакыт болуп калган болот. Ошентип анан дагы зыяраттап коебуз. Бирөө чакырат, ал жерге барасыз, сүйлөшөбүз, келесиз, же сиз чакырасыз, барасыз, келесиз.
ошентип биздин күнүбүз ушундай аралашып өтө берет. Анан кээ бир пландар деле коюлат да. Ошолорду деле Кыргыз комьюнитинде деле иш-чаралар бар да, ошолордун координациясы. Бул Кыргыз комьюнитинде өзүнчө иш-чаралары бар. Аларды караш керек. Кээде ошолорго убакыт жетпей калат. Кандай десем, бүгүн могул ишти койдум, ушуну аткарайын деп атсаңыз, кокусунан бирөө чалып калат. Ошондой шашылыш бир маселе бар деп атканда аныңыз токтой түшөт. Аны караш керек болот. Ошентип бул жерде болуп аткан кружоктор немелер бар. Алар өзүнүн эмеси менен акырындан өтүп атат, системасы менен. Акырын кетип атат. Биздики ошол көбүнчө келип эл менен сүйлөшмөй, анан комьюнитибизде кээде иш-чара көп болгон үчүн ар жак бер жагыбыз кичине чачылып калат. Мында тазалыкчы тазалап кетет, анан кээде ал нерселерди алын күчү жетпеген, ага тиешелүү болгон нерселер болуп калат. Аларды карап чыгышыбыз керек болуп калат. Ошон менен күнүбүз акырын айланып атат. Бул жер кире беришибиз. Үстүнкү этажда жанагы Манас Экспресстин немелери бар, офистери. Бул жакта биздин биринчи эле оң жакта жана кубоктор. Бул жана Американын ичинде жалпы штаттарда кыргыздардын арасында болгон бир жылдык ошо Спартакиада оюндарынан волейбол, футбол көбүнчө эле Чикаго командасы утат. Эл көп болгон үчүн. Ошол кубоктор тигил жакта да бар, ошол кубоктор. Бул биздин кыргыздын кийимдери. Муну дагы биз Канымжан Жамбаева эжебизге чоң рахмат айтабыз. Ошол эже ичинин баарын коюп, бул жерде жалпы эл чогулуп ушунун баарын алып келишим. Мисалы, Токтор Байке берди, өзү муну атайын Спартакиадага деп алдырган да кийип. Муну биздин Бермет эжебиз берди. Бакыт Шатенов байкенин жубайы. Ал өзү кийип жүргөн кийимди атайын ушул жерге кыргыздар көрсүн деп. Анан буларды ошо Канымжан эже тааныштарынан, Кыргызстандан, кээ бирөө мен Вандагы кыргыздардан дагы алып келген болду. Ушул эмелер чогултуп, бир 2 жылдай болоюн деп калды. Былтыр ачылды. Келген конокторго деп. Муну америкалык эмелер келди, бир окуучулар келип көрүп, аябай таң калышып, сүрөткө түшүшүп, сонун болду. Бул жакта туалеттер экен. Бул жакта да бир комнатабыз бар. Бул жерде биз бут кийимди чечип киребиз. Бул жерде намаз окуй турган жерибиз, ушул жерде сабактар да болот. Биз ушул жерде отуруп алып ыйман сабактарын өтөбүз. Бул жерде ошо жума күнү кечинде, суббота күнү эртең менен аялдар өтөт. Анан биз намаз окуйбуз, кечкисин тиякта чай ичип, ушул жерде сабак окуп, намаз окуп эме алабыз. Бир 20-30 киши батат. Бюджет маселеси. Бюджет былтыр 600 000 акча топтолду эле. Ошол акчанын баары каяка кетти? Каяка кетти деген нерсе бар. Анан ошол бюджет бөлүшүмү кандай? Бюджет эмнеге бөлүнөт? Ал 600'дун баары канчасы топтолот? Ал кандай? Бюджет биз мисалы ар бир Рамазанда чыгарып жүрөбүз. Биринчи 1 жылдык план, иштерди пландайбыз да. Ошого жараша бир бюджет чыгарабыз. Былтыр биз ошо 2024 үчүн деп коелу, бир бюджет чыгарганда где-то бир 500 000'ин тегереги деген бюджет чыкты да. Бирок демөөрчүлөр келип аны муну сөз алып атканда 600 деген цифра жазылды. Бирок тилекке каршы быйыл анын баары мисалы келбейт да. Себеби кээ бирөө жакшы ниет менен демөөрчүлүк кылгысы келет, бирок азыр кризистен улам, башка шарттардан улам ал акчасын төлөй албай калгандар бар. Анан биз кээ бир пландарыбызды ошол эң биринчи пландардын өзүнүн эмелери бар да, приоритеттери болот. Биринчи кайсыларды кылышыбыз керек деп. Ошолордун эң негизги ошол студенттерибиз, бул жердеги негизги иш-чараларды алдыга коебуз, анан кошумча иштерди кийинки пландарга коебуз. Бул убакта ошо келген быйыл бир 200'дүн тегереги болот. Эмеге чейин, орозого чейин да бир баары жабылат деген, баары болбосо бир жарымы жабылат деген ойдобуз. Ошо жарымынын жабылышы ошо айлыктарга, бул зданиянын чыгачалары да бар, аз эмес. Мисалы айлык бул зданияга кетип аткан коммуникациянын чыгачасы бир $4,5-5 миң тегереги. Кээде бир 6-7ге чыгып кетет. Бул суук убакта же ысык убакта дегендейчи. Мунун ошо свети, электричествосы, ысытканы, суутканы деген сыяктуу мусору, анан кар тазалаганы болгондо бул чоң акча да, бул коммерческий здание болгон үчүн. Ошонун себеби көп акча. Анан бул зданиянын налогу бар. Аз эмес. Былтыркы 140 000'ден бир 70 000'ге бир адвокат ошо сагындарда сүйлөшүп, Манас Экспресстин балдары ошо жарымына түшүрүшкөн.
зданиянын жарымынын налогун биз төлөйбүз, жарымын ошо Манас экспресс Жылына 35.000 налог төлөнөт. жылына жок, бул өзгөрө берет жыл сайын. Өзгөрө берет. Былтыр ошончо төлөндү. Былтыр ошончо, быйыл ошончо төлөнөт. Былтыр, то есть быйыл дагы канча төлөнөт, ал дагы белгисиз. Белгисиз дегенде налоговый инспекция бир эме чыгарат. Биз кайра адвокаттар менен сүйлөшүп дагы аны түшүргөнгө аракет кылабыз. Налог бир ошо 30-40, мындай 5-10 миң доллардан жылга өсөт да, себеби бул жердин баасы өсүп аткан үчүн. Ошол жака кеткен акчалар бар. Анан иш чараларыбыз болот. Бул жерге келип кеткендеги билинбеген менен майда чүйдө көп нерсе кетет. Мисалы тазалыктын кээ бир эмелери болот, самын сумуну болот дегендей. Булар деле билинбеген менен бир акча ошолор кетет. Анан студенттерибизге кошумча эмелерибиз бар, ошолор бар. Ошо бир 7 миңдин тегереги болуп калат го дейм. Ошол даже жаңы эмелер кошкондо 7-8 миң, 9 миңге чыгып калат. Ошо айлык короткон эме студенттергечи. Анан муну баягы кээ бир кызыккандар болсо, эме кылабыз, демөөрчү болуп жүргөндөр болсо келип отчеттон алса болот. Мен ушунча акча берип аттым эле, каяка кетип атат десе, ал албетте эмеси бар. Дагы бир нерсе мен айта кетейин, акча маселесин караган өзүбүздүн бир 4-5 түзүлгөн комиссия бар. Акча маселесин мен карабайм. Биз ошо кылына турган иштерди карайбыз. Акча маселесин ошо борт аркылуу чечип, анан ошо акчаны чогулткан, акчаны кайсыл жака эсеп кысабын бере турган бир комиссия, ошо борттун ичинде бир 4-5 жигит бар, ошолор карашат. Жок, албетте биз кеңешкен үчүн мен бул маалыматтын баары менде бар. Сонун ошондо. Анан канча дөмөрчү көп болсо, канча мындай колдоочу көп болсо, биздин иш чара ошончолук көп болот да. Кээде аябай сонун ойлор келет, аткаргың келет, бирок бюджет жетпеген үчүн ятадып кичине бармак тиштеп отура беребиз да. Ошо акча болсо эмнелерди кылсак болот деген эмне иштер бар? Мисалы үчүн азыр бул жактан мекендештерибиз жакшы иштерди кылып атышат. Ушул нерсени ынанышпа, бардыгыбыз чогулалы, биз кыргыздар катары бул жактагы Америкага көчүп келген мигранттар бир комьюнити катары күчтүү бололу дегендай бар. Азыр ушундай болуп эмди жылы мисалы үчүн $1 миллион топтоло турган болсо эмне иштер болот эле? Мен эң биринчи эле эмебиз, азыр аркада өсүп келаткан аябай көп жаш бала бар да. 2000-3 миңдин тегерегинде бар болсо керек. Мен болжол баягы эсептеп келем. Эң биринчи ошол балдар үчүн бир жакшы бир эмелерди кылсак, булардын бир сабактан кийин ошолорго бир ылайыктуу кружоктор, ата энелер да кыйналбай келип төлөй ала турган ошол кружоктордун ичинде балдардын оюн күлкүсү, кыргыз маданияты, спорттук активитилер, ошого окшоп да балдарды бир тараптан эс алып, бир тараптан биздин баалуулуктарды үйрөнүп кете ала турган бир чоң комплекс болсо деп кыялданам да. Себеби баланы мектептен чарчап келет, чарчап келгенден бир аз эс алдырып, ошону менен чогуу бир нерсени үйрөтүү өтө маанилүү нерсе. Убакыт негизи ушинтип өтүп кете берген сайын балдар эртең чоңойот дагы, көп нерсени унутуп калат да. Анан эгер болсо, мисалы жакшынакай ошондой балдар үчүн эми садиктер, азыр мектеп ачылды, Силкрот бул жерде, Алла ыраазы болсун, жана Медет мырза менен Алмаз мырза ачышты. Эми бул ал жер ченелүү эле да, өзүнүн бир ала турган бир орду бар, балким 300 бала, андан сырткары ала албашы мүмкүн. Колдон келсе, мен ошол ар бир районго, кыргыздар көп жашаган жерлерге ошондой комплекстер ачылса, барып футболун ойносун, хоккейин ойносун, мисалы балдар, муну менен чогуу сыртып, ошол жерде кичинекей бир тамактана турган жерлер болсо, андан кийин ошо бир нерсени үйрөнө ала турган, маданиятты, адеп ахлакты үйрөтө турган нерселерди койсок, мисалы биз ошону менен үйрөтүшүбүз керек да. Бул жерге деле мисалы келгенде ченелүү эле келет, жер алыс болуп келе албай калган бар, убакыттан коркуп келе албагандар бар, убакыты болбогон үчүнчү. Анан болуп калса ошолорду ишке ашырсак кандай сонун. Эми бул здание алганда ал коммерческий сыяктуу да болуп калат. Менин оюмча, мен ушул жактан ой келди. Акча көп болсо здание, чоңураак здание алмак экенбиз. Ушул нерсени мисалы үчүн инвестор болом дегендер менен иштешсе болобу? Мисалы үчүн Кыргызстандагы бир байкебиз же эжебиз болушу мүмкүн, ушундай бир спорт комплекс ачалы анда деген. Аябай сонун болот. Мисалы биз итак эле азыр Кыргыз коомдук борборунда эле баардык нерсени эле биз өзүбүз кылабыз, жетишебиз деген ойдон алысбыз. Мисалы Медет мырза менен Алмаз мырза мектепти ачканда айттык, биз колубуздан келген колдоону көргөзөбүз, элди чогултуп беребиз. Ошо эң маанилүү нерсе, силер бизнесиңерди кылгыла, бирок ошону менен чогуу биздин балдарыбыз тарбияланып калсын. Бизге пайда
ажап ахлактуу, ыймандуу, бир жакшы бир кыргыз бала чоңойот, кыргыз кыз чоңойот да. Аларга деле ошол бир чети ошол пайданы алат, экинчиси бизнесин кыла беришет. Эгер ушундай мектеп, садик, дагы жана спорт комплекске окшогон коомдук эмелерди бизнес катары ойлонгондор болсо деле биз кызматташып, жардам бергенге аябай аракет кылабыз. Коомго керектүү иштер, коомго керектүү бизнестер болсо, кыргыз комьюнити өзүнүн колдоосун неметкенге көргөзөт экен. Садик ачылып атыр, билесизби? Угуп атам, тиги Сыргактын карындаштарыбы? Жок. Жаңы здание сатылып алыныптыр. Уккан жокмун, бирок алар пландап жүргөн бир 2 киши бар болчу, ошолорго сюрприз кылып атышат. Ошо алар ачып, ошо биздин жигиттер барып, ошо ковролиндерин жууп атышат. Жакшы, болсун, кут болсун. Дагы кененирээк айтабыз го, буюрса. Ошол сыяктуу, мисалы үчүн садик ачылганы коом үчүн аябай жакшы. Кыргыз садиги чоң садик, 8 комнатасы менен. Кыргызча программалар болсо аябай пайдалуу нерсе болот. Жанагы нерселер деле ошондо болот экен. Бирок эми здания менен эле чектелбейчи. Мисалы үчүн эме деген ойлор барбы? Иш-чара ошо мен комплекстердин ачылышындагы максат ошол иш-чара болуп атат да ичиндеги. Болсо здания бир 4 дубал. Эгер ичинде иш-чара болбосо, жанагындай максаттар болбосо, эч бир тыйынга татбайт да. Эме деген ойго кандай карайсыз? Ошондой сиздин оюңузда барбы? Азыр кыргыздар көбөйүп атат. Мисалы үчүн армяндардыкын карасак, еврейлердин карасак, өздөрүнүн адвокаттарын окутушкан. Өздөрүнүн күчтүү айрыкча адвокаттарга көңүл бурушкан экен да. Анткени здания сатылып алынганда, биз башкалар бизнес кылганда же бир коомдук нерсе үчүн адвокат керек. Ошондой нерсени ойлонуп көрдүңүзбү беле? Мисалы үчүн бир балким бул жактан мектепте окуп аткан балага биз стипендиясын төлөп берип, күчтүү Гарвардга болобу, MIT-ге болобу бир лоу скулга жөнөтүп, бир канча жыл, бир 5 жылдан кийинки инвестиция кылсак жакшы болобу деген оюм бар да. Өзүбүздүн күчтүү адвокатыбыз болсо, биз аны менен бир келишим түзсөк, казактардын болашак сыяктуу. Биз сени окутабыз, сен кийин бизге мынча жыл кызмат көргөзөсүң дегендей. Ушундай бир нерсени ойлонуп көрдүңүз беле? Бул чоң проект да, мен ачыгын айтыш керек. Биз $1 миллион болсо деген сүйлөшүп атабыз азыр. Болсо, андай нерселер жакшы, албетте болот. Бирок ачыгын айтканда азыр биздин ага күчүбүз жетпейт да. Анан азыр кыргыз адвокаттар бар, жок эмес. Манас Муратбеков бар, Нью-Йоркто бир карындашыбыз бар экен, Лос-Анджелесте бар экен. Болуп атат. Анан бул жерде эгер студенттер ошол нерсеге кызыккан болсо, аракет кылса, албетте колдоо көргөзсөк жакшы болот деген ойдомун. Себеби көбөйгөн сайын бизде жалгыз эле азыр иммиграционный адвокат эмес, азыр үй бүлөлүк адвокаттар, бизнес адвокаттар, эми бул жерде Америкада адвокаттардын бир эмеси жакшы болуп атпайбы? Ошого жараша негизи пландаса боло турган нерсе экен. Сен айткандай жана миллиондук бюджеттерибиз болуп калса, албетте бул суроону сураганымдын себеби Марбеке, азыр бирөө акчасы бар, бирөө, мисалы үчүн азыр биздин Кудайга шүгүр, биздин трак компаниясын иштеткен, башка бизнесте жүргөн мекендештерибиз, акчасы бар мекендештерибиз көп да. Бирок баары эле бере бербейт. Баары эле бергендер дагы көп. Бул жактан бирөө көрүп атып, ойлонушу мүмкүн да, кыргыз комьюнити өзү менен өзү ишин айлантып атыптыр. Өзүнүн борттогулар берет экен, тигил пул болот экен, иш-чаралар кээ бирөөдөн акча менен болот экен, өзүн айлантып атыптыр. Немете берсин, мындай, мен эмне үчүн дагы акча беришим керек, бир чоң бир цель барбы? Мындай, кээ бирөө айтышы мүмкүн, балким могул идеясы сонун экен. Мен акча берейин, ушу идеяны кылалы деген бир идея барбы деген. Чоң целдерибиз эле ошо азыр мен жана биринчи алдыга койгон баалуулуктар бар эмеспи? Ошонун алдында көптөгөн пландар коюлуп кете берет. Себеби биз келечекке мындай инвестиция кылышыбыз керек да. Биздин эң чоң приоритеттердин бири ошол. Биз азыр өзүбүз бизнес проект эме кылган деле жокпуз. Себеби биз бизнес уюм эмеспиз да. Коомдук уюм болгон үчүн ошо коомду кантип ынтымактуу кармайбыз, кантип мындай бирдиктүү кылабыз, ойлору, максаттары бирдей боло алат. Бирдей болбошу мүмкүн, бирок жок дегенде жакын болуп, ошо өзүнүн баалуулуктарын кармап, эң маанисі ошо келечектеги балдардын таалим тарбиясы. Же бул жерде жүргөндө ассимиляция болуп кетүү бир коркунучу да бар да. Негизи интеграция болсо аябай жакшы. Жергиликтүү маданиятты да үйрөнөт. Андан кийин өзүбүздүн Кыргызстандагы маданияты баалуулуктары менен бир аябай бай, жакшы мындай пикирге бай. Мен акча жагын айткан жокмун. Дүйнө деген ички дүйнөсү бай адамдар болот да. Булар дүйнөгө жакшы бир жолду сала турган ошолор келечекте ошолор болуш керек.
Биз деле ошондой таалим тарбия алган үчүн эң негизги эле биздин эң эмебиз, маанилүү нерсебиз келечектеги балдарга болгон инвестиция. Анын түрлөрү көп болот. Жанагыдай садиктер болот, мектептер болот. Алар үчүн жана оюн зоок комплекстери болушу мүмкүн. Алардын жайкы лагери, кышкы лагери болушу мүмкүн. Ошолордун баарына биздин шартыбыз жок болуп атат да биздин. Дагы бир ушуну тарбиялаш үчүн мисалы жана сен айтып аткандай мен бир келгенден бери кыйылданып жүргөм, мында бир кыргыз бир вилладж, чоң бир маданий борбор. Бул мындай бир природада болушу мүмкүн. Ошол жерге барып, мисалы жайкысын ата-энелер балдары менен, бул кыял да, бир күн орундалып калар иншалла. Барып эс алат, борсогун бышырып жейт, кой козуну көрөт, сүтүн, каймагын жейт дегендей. Ошону менен чогуу кички балдарга бир 2 сааттык, 1 сааттык ошо жакшы бир таалим тарбиялуу бир нерселерди уюштуруп койсоң, ошол жерде ата-энелердин өзүнчө бир программа болсо, мисалы барып эс алгыча бир нерсени үйрөнүп алып, мындай 1 жумалык, 10 күндүк же 5 күндүк программа менен ушундай бир жөн эле жатып эс алуу эмес, акылды, ички дүйнөсүн кошо өстүрүп, өнүктүрүп эс алса деген бир ушундай бир кыял бар эле да. Мен 3-4 кишиге деле мындай кеңешип көрдүк. Бир дагы жерди издеп көрдүк, чын айтканда бир 1-2 жыл мурунчу. Анан бирок кичине чоңураак суммада акча керек экен. Эгер ошондой пикирге ачык болгон бир спонсорлор болсо, албетте чогуу муну кылсак болот. Бизнесин кылып, ал акчасын таба берет. Биз ошо жаш балдарыбызды, коомубузга бир жакшы кызмат кылган болобуз. Албетте. Бул мен да ушул нерсени ойлонгон элем. Ушундай бир жер болсо, жакшы бизнес эле болчу да экен деп. Кышкысын да колдонсо болот. Жайкысын жанагындай болсо, кышкысын ал жерге чана тебе турган, муз тебе турган жер кылып, кышкы кемпингдерди уюштуруп, барып балдар, кыздар өзүнчө ойносо, ата-энелери жанында болсо, ал жерде от жагып алып, кичине кадимки эс алганда да ошо жөн эле эмес, жана мен айткандай, акылын, ички дүйнөсүн байыта тургандай бир эс алуу менен келсе депчи. Азыр как раз ушул күндөрдө биздин студенттер ошондой китеп окуу кемпингдерине кетип атышат. Хай скулдун кыздары барып атат, балдары барат, университеттин балдары, кыздары. Азыр ушул өткөндө бир группа болду. Эми январь ичинде 3 группа ошондой кемпингге барышат. Чоң бир үй болсо, мисалы Кыргыз Village дегенде чоң бир үй болсо, ичинде программалар менен, территориясында балким боз үйлөр болобу, ушундай болобу. Боз үй тигилип, бир 10 чакты боз үй тигилсе, бир конок үйлөр болсо, келип мисалы коттедждер сыяктуу келип жатат, үй бүлөсү менен келип, ал бул жерде азыр эс алганы Гавайиге, тияка Майамиге деле кетип атышпайбы, тияктачы. Еще жол киресин төлөп кетип атат. Бул жерде ошол шарт түзүлсө, ошолор жазалса, бул эми кээ бирөөлөр ойлошу мүмкүн, бул жакшы проектинде айтып атат депчи. Айтыш керек, эл кылсын. Ооба да. Мен да ушул нерсени эметтим эле. Анан жылкыларды кармап койсо, анда мисалы үчүн бир инвестор көрүп аткан болсо, бул нерсени иштешели деген тема болсо, муну аткаруучу же болбосо бирөө мен бул нерсени иштетип берем деп кызыккандар болсо, сизге кайрылса болот экен, же болбосо мага кайрылсаңыздар деле болот. Биз ички программасын түзүп, элди чогултуп, чакырып, эме кылганда биз даярбыз. Көмөк көрөсүңбү? Көмөк көргөзгөнгө. Ал бизнес тарабынан инвестициясын албетте ал жерде төлөм менен болот, акчасын алышат. Эки жактан утуш табат да адамчы. Бир бизнеси, экинчиси коомго кылган кызматы. Бул жерде биз мына бул жылдык иш-чаралар ушул эки экранда көрүнүп турат. Ортодо да биздин Чикагонун эмеси, атайын видео ушундай айланып турат, круглосуточно. Бул иш-чаралардан сүрөттөр. Аны бакта класстарды да көргөзүп коеюн. Жакшы. Бул жакта класстар. Мына Данек деген класстын аты, ошол жана кыргыз мектептики. Сентябрь кыргыз мектеби да. Ар бир айда өзүнчө бир эмелер бар. Девистерди коюп алып, ошол аркылуу өтүшөт да. Мисалы, октябрь, ноябрда достукту өтүшөт, декабрь өзүн өзү таануу деп алыштыр, февралда үй бүлө жөнүндө болот. Апрелде Рамазан, майда болсо биз тандаган кесиптер деген сыяктуу балдарга дагы өзүнчө бир эмелер бар. Анан жайкысында кыргыз мектептери болот. Аны өзүнчө былтыр биз Silk Road мектеп менен чогуу өткөрдүк, аябай сонун болду. 1 ай боюнча. Бул жерде ошо мугалимдерибиз өзүлөрү ошого даярдык көрүшүп, биздин Чолпон Кокоева деген эжебиз бар. Атайын ошол мектептин координатору. Ошо 17 мугалим менен чогуу иштешип, балдарга жакшы таалим тарбияларын берип атышат. Жакшы, сонун. Ушуга окшогон 5 классыбыз бар негизи. Ушуга окшогон булар ошондой класстар. Ошондой окшош класстар. Окшош класстары. Анан бул жерде 2 чоң залыбыз бар. Булар 2 ар түрдүү максаттарда колдонот. Суббота күндөрү
эмеге айланат, коомдук иш-чаралар болот, weekend school болот дегендей. Мисалы, бул жер мындай эме болуп аткан себеби кече күнү да бир иш-чара болду бул жакта. Мекендештер өзүнчө бир иш-чараларды өткөрүп кетти. Мисалы, Куран окутат же кичинекей жентек той берет. Бул жерге бир ошо 40-50 киши бата тургандай зал бар. Ошону колдонушат. Бул жакта кухнябыз бар. Биздин бул жерде Кыргызстан немесин унутпасын деп Кыргыздын жайлоосунун сүрөтүн тарттырып койгонбуз. Самат деген инибизге. Анан бул жерде ошо эме алмаша берет. Ким кандай иш-чара колдонсо ошого жараша столдар дизайн болот, ошого жараша баннерлер коюлат дегендей. Дагы кээ бир иш форумдар ушул жерде өтүп калгандар болду. Бул жакта прожектор менен. Прожектор, ар бир класста прожектор бар. Себеби балдарга бул жерде дагы суббота күнү саат 10-дон 3-кө чейин балдардын сабагы өтөт. Ошон үчүн бул мектеп класс катары да колдонулат, анан башка көп эмеге да колдонулат. Жакшы. Сондай баннерибиз бар. Эми биздин келечегибиз куралы деп ушундай бир жакшы девиз менен чыкканбыз. Буюрса келечегибиз жакшы болот деген үмүттөбүз. Логону мен жасам билесизби деп коеюн. Кичинекей намазканабыз бар. Бул жерде мекендештерибиз келип, же эжелер болуп баргандай келип кетип намаз окуй беришет. Кичинекей татынакай 15-20 кишилик кишилер намаз окуй беришет. Жакшы. Алып атканда мечит болот деп айтчылык. Кыргыздын эмеси санжырасы. Уруулары да бар. Урууларга бөлүнгөн нерселер. Эми муну да бир мекендешибиз, Адилет деген мекендешибиз берген. Белек кылып. Монун баары бул аркаңызды карасаңар, ушулардын баары жана Канымжан Жаманбай эжебиздин эмгеги менен, ошонун чыгармачылык эмесин кандай десем, таланттуу киши. Ошо Канымжан эженин эмгеги менен анан жалпы эжелерибиз бар, мекендештерибиз бар, ушулардын баарын чогултушту. Бул жерде бүт эркектердин баш кийими, аялдардын баш кийимдери ар бир жашына курагына жарашачы. Бул жерде ошо аял затынын эски колдонгон эмелери, чапчыктары дегендей, бул шуру, мончок, билезик, билерик ар кандай эмелер. Бул жерде комуз, музыкалдык инструменттер да бар. Чүкөлөрүбүз, кичинекей бешик дегендей. Бул көкөр, бул илгери кыргыздар ушул эмелерди колдонупту да, жыгач, идиштерди, кеселер мисалы балдар көрүп эле жүрсөңөр керек. Булар куржун, сок белек деп коет, бала кездебиз талканды күйшөчүбүз ошону менен. Бул жакта комнаталарды көрсөк. Бул жерде дагы бир эме болот. Бул да көп түрдүү колдонулат. Суббота күнү эртең менен бул жерде ошондо мектеп, андан кийин жумасына кечкисин 3-4 жолу тежде килемдер турбайбы? Ошо килемдер бери жайылат да, ошол жерде кичинекей кыздарга гимнастика бар. Ошол жерде атайын бир мугалим бар, орус эжекейбиз, ошол гимнастика үйрөтөт. Анан дем алышканда бир пианино көрүп калдыңбы? Ооба, пианино сабагы бар. Пианино сабагы. Кызыккандар болсо ошол кружокторго катышса болот. Дагы бул жерде да бир классыбыз бар, бул да кичинекей жеткинчектер үчүн. Ага, чыгат экен. Бул ошо 3-4 жаштагы балдардыкы. 3,5-4 жаш. Отурутканда аркы килемдин үстүнө отуруп ойнотушат. Жазып чие турган болсо стулдары бар, телевизору бар. Бул класс катары колдонулат. Бирок башка иш-чаралар болгондо, эгер тиги 2 чоң бошобой калса, даже 3 бошобой калса, болот дейбиз, бирок көп эме кылгысы келбейт. Паркингке дагы жер табылбай калат. Көп машина келгендечи. Жакшы. Ошо негизгиси үчөөнү колдонобуз. Бейзментти анан ушул жактарда. Жакшы. Бул жактачы? Бул жак склад, анча-мынча эмелерибиз бар. Ал жакты көргөзүп коелу. Көргөзүп коелу. Ал жак кичине тартипке коюлуш керек, негизи складыбыз. Ушул этаждагы майда чүйдө эмелер ушул жака коюлат. Жакшы. Бейзмент. Астына ушул бейзментке. Мамлекет тарабынан поддержка барбы? Мамлекеттин мекемеси да бул деген да ойлор бар. Мамлекет менен байланыш кандай? Кыргыз мамлекети. Кыргыз мамлекети менен. Негизи бул здания болсун, баардык иш-чара, материалдык, финансылык каржылоордун баардыгы ушул жерде мекендештерден эле болот.
Биз мамлекет Америкадан дагы Кыргызстандагы мамлекет тарабынан эч кандай бир тыйын каражат албайбыз. Мыйзам уруксат бербейт. Бирок биздин президент ошол здание ачылганда эгемендүүлүк күнүнө карата ошол жаңы алынган 2001-жылы ушундай ыраазычылык катын жалпы мекендештерге жөнөткөн. Анан былтыр эгемендүүлүк күнүнө карата Америкага ошо президенттин атынан бир 2 чоң бооз үй белекке келди. Аны да бул жерде биздин башкы консул Болотбек Борбуев байкебиз ошол аракет кылып сүйлөшүп кыргыздарга бизге эмне керек дегенде, бооз үй керек дегенде жасалгалуу 2 жакшы бир бооз үйдү белек кылып жөнөттүктөр. Азыр бирөө ошол бизде Чикагодо, калган бирөөнү Нью-Йорк, Филадельфия тараптагы мекендештерге бергенбиз. Мамлекеттен алган материалдык эмебиз ошол. Андан сырткары бул жерде башкы консулдук менен Болотбек Боруев жана консул Чыңгыз мырза бар, Улан мырза бар. Булар менен биз дайыма эле мындай иш-чараларда чогуу болобуз, карым-катнашыбыз бар, ынтымакта жакшынакай чогуу кызмат кылып атабыз элге. Эмне иш-чаралар болот бул жакта? Эмне иш-чаралар болуп турат ошолордун мындай? Кыргыз комьюнити пикниктен башка эмнелерди кылат? Кыргыз комьюнити пикник дегенде мен ошону кээ бирөөлөр сурайт. Кыргыз комьюнитинин иши жалгыз эле пикникпи деп. Бул майрамдык иш-чараларды биз мекендештерди бир жерге чогултуп, бирин бири көптөн бери көрбөй жүргөндөр бар, сагынышып калгандар бар деп жылына бир 3-4 эле жолу болот. Бул иш-чараларда ошо эгемендүүлүк майрамы болот. Ал жерде биздин Кыргызстандын өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн дагы Америкада жүрсөк дагы биз жыл сайын эстеп Чикагонун өзүндө бир кылабыз. Анын сыртында Америкадагы баардык штаттардагы мекендештер чогулуп, бир 4-5 штат бар чоңураак. Ошолорду айланып жана Спартакиада оюндар болуп турат. Баягы өтмө кезек менен ошолорго катышабыз. Анын сыртында ошо эгемендүүлүгүбүз, анан биздин ошо Орозо айтында мисалы 30 күн ооз ачарлар болот. Былтыр 2 жерде ооз ачырылды. Бул жерге бир 2,5 миңден ашык киши келди. 24 күндө Норсайд жакта дагы бир жерде болду. Ал жерге да бир 1000ден ашык киши келди. Жалпы бир 3,5 миңден ашык кишиге ооз ачырылды. Ошол кичинекей балдарга өзүнчө атайын кызыктырып, орозду туткандарга ошол программалар болду. Анан Орозодо да жакшы өтсүн деп атайын өзүң дагы башында турдуң, китеп жарышмасы болду. Адам биздин мекендештер руханиятын, акыл эсин дагы бир тепкичке өйдө көтөрсүн деп атайын китеп жарышы болуп, ошол жерден нумура утуп алгандар болду. Барып келишти окшойт уже. Анын аркасынан ошо иман кечеси болуп Кыргызстандан аалымдарыбызды чакырдык, алар келип кетишти. Анан айт эмелерибиз болот. Ошо Орозонун аркасында айтты да мындай эл көп болгон үчүн, бул жерге батпаган үчүн ошо чоң пикник жерлери бар, токойлор. Ошол жерге алып барып өткөрөбүз. Негизи 2000-3 миңге чейин киши келип кетет да. Анан жана Кеннан спорт деп атайын спорт комплекси бар, ошол жака алып барабыз. Ошол жерде уюштурабыз. Курбан айт, Орозо айт, Норуз, анан кийин эгемендүүлүк күнүнө окшогон, анан балдар күнүнө окшогон пикниктер бар. Сыртка ошол бар. Андан калган көп иш-чаралардын баары эле бул мекемеде өтөт. Бул жерде азыркы убакта апта соңу мектеби бар. 3,5 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн суббота күндөрү, ишемби күндөрү 5-6 сааттык программа бар. Ал жерде кыргыз тилин үйрөнүшөт, кыргыз тамгаларын үйрөнөт, кыргызча ырларды жатташат, кыргыздын маданияты деп ошол ар бир класстын өзүнүн деңгээлине жараша. Кыргыз ошо музыкасы, маданияты, Куран, адеп ахлак сабактары өткөрүлөт. Ошо менен 5 предмет өтүп, азыркы убакта бизде 17 жардамчылар менен чоң 17 мугалим иштейт. 100дүн тегерегинде балдар бар. Ошо 4 жаштан, 3,5 жаштан 12 жашка чейин. Хайскулдуку өзүнчө, эркектер, кыздардыкы алдар дагы апта сайын болуп турат. 20-25 окуучудан чогулуп, аларга дагы ошондой ыйман сабактары, аны менен чогуу оюн зоокторду кылып өткөрүлөт. Апта ичинде дагы бул жерде комуз кружоктор бар. Чоң кишилерге дагы, жаш балдарга дагы. Муну менен чогуу дзюдо бар. Бул жакта барака жудо деп биз менен чогуу иштешип аткан, бир ал жерге бир 20-30га жакын бала келет. Ошо спорт эмесинде күрөштү үйрөнүп, дзюдону үйрөнүп атышат. Үстүндө кичинекей биздин кичинекей кыздар үчүн албетте булардын ден соолугу, анан кийин баардык жактан алдыга жүрүшүбүз керек деп биздин ошо эжелерибиз, карындаштарыбыз кыздарга атайын гимнастика уюштурушкан. Аптасына 3-4 жолу ал дагы бар. Бир карындашыбыз да бир англис тилин үйрөтүп атат мекендештерге. Бул бар. Анын сыртында кечкисин бул жерде дайыма ыйман сабактары болуп турат. Эжелерге да бар. Анан кийин эркектерге да бар. Мен жана эмелерди унутуп калыптырмын. Биздин дагы ыйман сабактары боюнча бир
10дон ашык эжелердин группасы бар. Ошол жерде 7-8 эже, эми эже деп жалпы айтайын, мен карындаштарыбыз ошо ыйман сабактарын, баарлашууларды жума сайын өткөрүп турушат. Өздөрүнүн араларында чогулуп. Ошолор анан студенттерибизге жардам берип атат, колдоо көргөзүп. Ошолор иш-чараларыбызга колдоо көргөзөт. Анан орозодо дагы бир жакшы нерсе берекет. Жалпы эл ооз ачыраарда аялы, эркеги баардыгы келип ушул жерде дасторконуна жардам беришип, кээ бирөө акчалай жардам берет, кээ бирөө тамак ашын жасап келет. Ошентип 3000 кишилик ооз ачарда ошондой болуп өттү да. Анан андан сырткары эмнелер болот? Бул жерде жакшылык деген бар, жамандык деген бар. Жамандык дегенде эл көп болгон жерде эме болот экен, Куран окутуулар болуп турат. Ошондой убакта бул жерге биздин мекендештерибиз келип Куран окутушат, жентек той беришет, үйлөнүү той беришет. Чакан бир эмебиз бар, 2 залыбыз бар. Ошол жерде ушул иш-чара негизи 6-демалыш күндөрү бул жак толуп калат. Кээде жер болбой калат, жылдырганга аракет кылышат. Ошол менен бул зданиянын ичинде ошол иштерибиз болуп атат. Анан коридордо дагы эмени көрсөңүздөр керек. Атайын Кыргыздын маданиятын көргөзө турган бир кичинекей көргөзмө бар. Ошол жерге кирип чыгып атканда биздин өзүбүздүн балдар, коноктор келсе, жергиликтүү алар да ошону көрүп, бир аз эме болсун деп, маалымат алсын деген ниетте. Жакшы, көп иш-чаралар болуптур. Мен деле билбегендер бар экен. Мондай суроо, сырттан келген, сырттан чогулткан нерселерден. Иш-чаралар мисалы үчүн апта сону мектептер болуп атат. Ал өзүн жабат. Ошол апта сону мектеп үчүн $100 ар бир окуучуга беришет, айлык $100. Ал ошо 17 мугалимдин өзүн жаап, ал кээде ошол жетпей калат, жетпей калганда биз ошо бюджеттен бөлөбүз, борбордун бюджетинен ошол жака берилет. Анан мындай суроо бар экен, мисалы үчүн ата-энелерге иш-чара болсо деле, башка иш-чара болсо деле баары так платный болот. Платный болгондо мындай, бул бекердин даамы татбайт деп коет го, арзандын даамы татбайт деген кыргызча сөз бар. Негизи ошол иш-чаралардын бюджети мисалы деп коеюн бир $5000 боло турган болсо, биз ата-энелерге уюштурганда ошонун кичинекей жарымын эле эме кылабыз. Кылганга аракет кылабыз. Себеби бекер болгондо жери да ченелүү, көп киши келсе биз көтөрө албай калабыз. Экинчиси, аны спонсорлорубуз жанагы иш-чараны көтөрүп берет. Ата-энелерден келген нерсе ошо коомдук борбордун кээ бир кем карыштарына, тазалыгына, башка нерселерге пайдасы тийип калат да. Мисалы бир иш-чара өткөрүш үчүн бир киши башына бир $100, $130 чейин акча кетип калат. Себеби ал жер жалгыз эле тамак аш эмес, ал жерде повардын кызматы, официанттардын, тазалыкчынын, идиш аяк аны муну болгондо ошол эмеге чыгат да. Ошон үчүн биз кээде бир $50, $40, $30 кылып коебуз, символический кылып. Эми ал отурат, ал жерге келген убакыт кээде биздин ошо маданий иш-чарага аралашып жүргөн өнөрпоз агаларыбыз, эжелерибиз бар. Алар келип көңүлдөрүн ачып берет. Аларга да кичине мындай жол кире бериш керек дегендейчи. Анан негизи эле ошо төлөнгөн аменин баары эле эмени жаппайт. Жапса бир 20-30% жабышы мүмкүн, толук жаппайт. Жакшы, түшүнүктүү. Сонун. Азыр биз бейзментке түшүп бартабыз. Подвал сыяктуу болуп калат. Киргенде лифт менен дагы түшсө болот. Тигил жакта баннер, дегенде ушундай бир жер бар. Тиякта комнат, биякта комнат, анан мындайынан да кирсе болот. Бул жакта уборный туалеттер бар. Анан бул жак болсо кичинекей залыбыз ушул жер. Зал. Анан чоң зал. Светтер коюлуптур, светтерди алмаштырдык. Бул жерде негизи түздө болот. Эме татамилерин коюп алышат дагы, өткөрө беришет. Анан кечээ бир иш-чара болгондо бул столдарды чыгарыптыр, жыйналбай калган экен. Бул жерге бир 150 киши батат. Бир Рамазанда ошо 150 кишиден эме кылып аттык. 150 киши. Ооз ачар кылып. Биздин да иш-чаралардын көбү Чикагодо кыш узун да, суук көп болгон үчүн көп иш-чара ушул бейзментте өтөт. Сонун. Саунд система эмелери курулган. Саунд система. Морбек монун үстүнө элечи, жана гүлдөрдү илип койсо эле кыргызстандар жана тойкуналарга окшошуп калчу дейт экен. Свадьба өткөзөр эле. Өткөзүшөт келип. Биз бул жерде өткөргөндө да айтабыз, биздин коомдук борборунда тойго уруксат. Шартыбыз бул жерде ичкилик болбойт. Эми кичине музыка эмелерин койсо болот, бирок ичкилик бул здания ичинде кирбейт. Тамакини так эле эч жерде тарталышпайт да, бул Американда жабык жерлерде. Ошо биз эмебиз ошол ичкилик кирбей турган баардык жакшылыктардын баары ушул жерде боло берсин деп.
ачык эле сүйлөшөбүз. Айта келе бул комьюнитиге келип жакшы иш өткөрөм дегенде андай ичкиликти деле көп алышпайт. Алып келишпейт. Жактарды көрсөк. Ал да бир склад сыяктуу жерибиз. Бул жакта бир кухня катары кээде колдонулуп калат. Бул татамилерди иш чара болгондо ошол жака киргизип салып, бул жакты бошотуш үчүн. Бул жакта колонкалар илинип сонун болуп калыптыр, колонкалар илинип. Бул жактар, бул жерде биз кино дагы көргөзгөн убакыттар болду. Эрмек Нурбаев инибиз бул жерде былтыр өзүнүн залын ачканга чейин көп кино көргөздү да. Мекендештерибиз келип кино көрүп атышты. Бул жак биздин эме да бир кичинекей склад да коеюн. Кухняларыбыз, бир эмелер турат, кээде саунд системдер болот. Кичине чачык экен. Жакшы эле. Тигил жакта дагы бир склад сыяктуу бар, Ал жакта да өзүнчө склад. Бирок ошол жакта пландар барбы? Ошол жакка бир эме болуп атат. Тиги өткөндө сүйлөшпөдүк беле? Плейграунд, кичинекей балдар ойноп, астына жылуу бир эмелерди коюп, дивандарды коюп, телевизор коюп, бул жерге келип ата-энелер отурганда балдар ушакта ойной берсин депчи, бул эшикти жаап салып туруп эле. Азыр бул жакта биз жыйнаган сайын эле чачыла берет. Коомдук жер ушундай болот экен. Бул жерде ошо бир жылуураак бир нерселерди коюп туруп, балдар ойной турган жер кылып колдоп атабыз. Сонун болот. Иш чара болуп атканда балдар ойной бергенге. Ооба. Сонун. Жакшы. Темирчү болом дегендер келгиле берет. Мынакей. Тигил жакта ал жака да киресиң. Ал деле склад катары болот. Складтар. Бул жак ошо майда чүйдө коюлган складтар. Жанагы комнат ошо ошол биянан кирген. Ошону складты көрөсүз го. Ошондо көрөсүңөр. Биздин эмебиз баардык нерсени көргөзүштү. Бул складдардын бирөөсү. Бул складдардын бирөөсү. Бул жерде мына биздин боз үйдүн эмелери. Киргенде эле. Буюм тайымдары. Мына боо чоң боз үйлөрдү ошо жана президент берген. Астында хан боз үй деп коет. Анан бул кызыл экинчи боз үй, бул деле кички эмес, көп ушуну колдонуп атабыз азыр. Муну биздин Кыял деген бир жигитибиз бар, Папан Экспресс деп. Фирмасы бар эмес, ошол жигит өзү алып келип берди. Машалла. Кыял байке. Молодец. Кыял молодец бала. Ушул менен кыргыз комьюнити бүтөт экен, Болгон байлыгыбыз ушул. Мексика аркылуу биздин мекендештер абдан көп келди. Биз каралбай калдык. Бизге жардам көп керек болчу. Биз үчүн иш чара жок деген нерсе болду. Мындай Мексикадан келген мекендештер үчүн, жаңы келген мекендештер үчүн эмне иш чаралар болду? Мексика аркылуу келген мекендештер башында ошо 1-2 жыл мурун биз жанагы косайнер деп үй кармаганда, же болбосо иш таап атканда көп эле жардам берилди. Жардам бердигенде бул жеке мага келип чалгандар болду. Мен ошо тааныган балдарга чалам. Расмий түрдө бул жерге келген үчүн анан мен тек чалып атып көп эле адамга ошондой болду. Акыркы убактарда ошол жардам бериле албаган себеби ар бир адамда, мен тааныган адамдарда дейин, 2-ден 3-төн 4-төн ошондой жоопкерчиликте болуп калышты да. Анан уже алардын күчү жетпей калган үчүн ал жардамдар берилбей калды. Анан аябай көп адам келди. Мурун мисалы Чикагодо бир 3000-4000 адам болсо, азыркы убакта бир 50-60 миң тегереги бар да. Бул деген бир кишиге канча киши дал келип калып атат? Көп да. 7-8 киши, 10 киши. Косайнер болду, башка эмне иш чаралар болду? Эмне иш чаралар пландалып атат? Иш чарада биз жана жалпы мекендештердин эмесине эме кылдык. Иш чара катары ошол иш чараларга чакырабыз. Себеби келген адамдар менен сүйлөшкөндө булардын максаты эң биринчи иш, анан кийин жана үй бүлөсүн үй бүлөсүнө акча жөнөтөт, үй бүлөсү менен келген болсо алар отурукташып, иш чарадан мурун буларга иш менен отурукташа турган стабилдүү бир жумуш керек болду да. Ошон үчүн аларга ошону колубуздан келишинче жардам бердик. Анын сыртында кээ бир документация боюнча келишет, документация болгон иштерин биз адвокаттар, тааныш адвокаттарга жөнөтөбүз. Биз адвокаттык сервисибиз болбогон үчүн ошол жака баргандар болду. Анан бир эмеде ошо
кээ бир буюм тыйымга муктаж болгондор болду, кээ бирөө бул аз эле болду, бирок көп эме кылгандар чыкпады. Бир аракет кылып, бир эки жолу аракет кылып көрдүк. Кээ бирөөлөр буюм тыйымын алып келди, анан келип алып кеткендер болгон жок да. Айла жок, аларды мусорго кыртканга туура келген убакыт болду. Себеби келгендердин баары Американын бир мүмкүнчүлүгү тамак аш, кийим кечени кээ бир чоң мамлекеттин же болбосо нон-профит уюмдар ошондой жардам берген жерлери көп да. Ошондон улам ага көп муктаждыгы болгон жок. Анан биз көргөн жерде эмне кылабыз, чакырабыз. Анан көп жаштар бойдок болгон үчүн жолдо болуп калат. Алар бизге көп мындай комьюнитиге деле мындай муктаждык сезе элек азырчы. Булар качан балдары чоңое баштаганда, анан кийин эл менен аралашып бул жерге отурукташа баштаганда бир келишет го деп ойлойм. Биз негизи баарын эле чакырабыз келгиле деп. Келгендер бар, жок эмес. Жаңы келип деле катышып, биз менен сүйлөшүп, бир чоң иш-чараларды уюштуруп аткан балдар деле бар, жардам берип жүргөндөр. Анан бирок жалпысынан эл көп болгон үчүн биз баарына мындай жетишип атабыз деп айта албайбыз, жетише албайбыз. Келгендерине араң жетишип атабыз. Анан келе албагандарга негизи ойлонушубуз керек. Алар кандай кызматтарды талап кылат, эмне кылат, сүйлөшүп, алардын да бир ой пикирлерин алсак, ошого жараша бир балким бир кызмат жолдору ачылышы мүмкүн да. Азыр сиз эми коом менен, элдер менен, элдин көйгөйлөрү менен жана калыс болуп ортодо жүрөсүз. Бир иш-чара болгондо жакшы нерсе болсо, жаман нерсе болсо да сизге чалышат. Эмнеге минтип атасыңар, эмнеге кыргыз комьюнити эмне кылып жүрөт, карабайбы ушуну деген дагы нерселер бар да. Мисалы үчүн ошондой иштер, кандай иштер болуп атат, мындай тилекке каршы, мисалы үчүн ыплас иштер да болуп атат. Мисалы үчүн кыргыздар көп жашаган жерде өзүнүн денесин саткандар дагы нерселер болуп атат. Американын эмесине, законуна туура келбеген, каршы келген нерселерди дагы мекендештерибиз кылып атат. Ошол нерселерге сиздин эмеңиз менен мындай кыскача эмнелер болуп атат жана аларды кылбаш үчүн эмне кылыш керек же мекендештер эмнеге көңүл буруш керек? Ооба, акыркы эмеде ушул эмелер тилекке каршы көбөйдү. Аны мурун биз баягы кыргызча хутба кылып, жума кылып жүргөндө ошол жерде айтчу элек. Ошол жакшы эмеле да. Кийин тилекке каршы ал эме токтоп калды, баягы жердин тардыгынан уламчы. Ошол жерде биз жана мекендештерге мындай үгүт иш-чараларын жүргүзгөнбүз. Келгенде мыйзамды сактагыла, эч кандай жазалма документтерди жасабагыла, туура жашагыла. Бул жерде эми мыйзам деген нерсе бар. Жашаган жерибизди, тамактап жеп аткан жерибизди сыйлайлы. Бул эң биринчи мамлекеттин алдында, экинчи сен мусулман болгондон кийин Аллахтын алдында да эч эмең туура келбейт. Мусулман адам андай болбош керек деп ошол эмелерди айтчыбыз. Азыр деле мындай жолуккан сайын айтабыз. Анан жана ыплас иштердин болуп атканы бул тилекке каршы жакшы нерсе эмес. Ал ыплас иштерди менимче дагы айтабыз, ар бир кыргыздын ата уулу, эркек болобу, кыз болобу ойлонуш керек. Эсиң барда этегиң жий дейт го. Эси барда этегин жийиш керек, себеби Алла Таала кама тадину тудан иф'ал ма шит ин лам тастахи дейт да. Уялбасаң эмне кылсаң кыл дейт. Эртең сен эмне кылган болсоң ошонун натыйжасын көрөсүң дейт да. Бул ыплас ишке катышып жүргөндөр эртең ошол нерселердин бети баары ачыкка чыгат. Бул жерде ата энесинин бетин кантип карайт, үй бүлөсүнүн бетин кантип карайт, бала бакырасынын бетин кантип карайт, Кудай Таала буларды көргөзөт да. Ошон үчүн булар этият болуш керек. Мен ошону айтам да, эме кылгыла, Кудайдан корккула, туура эмес иш кылбагыла. Кыңырыш 40 жылда дейт го, билинбей койбойт, билинет бир күнү. Уят болосуңар, бармагыңарды иштейсиңер. Экинчиси мындай намыс деген да болуш керек. Өзгөчө эркек жигиттерге айтам мен, намысты бекем кармаш керек да. Нафсиге берилип кетип эле жанагындай туура эмес иштерге барбаш керек. Эркек деген адам, намыстуу жигит деген адам өзүнүн нафсисине эрки менен контролдоп, таза, туура жашаган адам болуш керек да. Биз ошого үгүттөйбүз негизичи. Анан Америкада жашап атабыз, баардыгы демократия деп эле адамдык сапаттардан сайрылып, айбандык даражага түшүп кетпеш керек да. Максат жалгыз эле акча же жашоо болуп кетпеш керек. Адамча жашаш керек. Мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Акчаңды да адал жол менен таба аласың, адал жашаганга аябай чоң мүмкүнчүлүк бар. Неге ошол жакшы жол турса барып жаман жолду тандашат, мен ошону түшүнбөйм да. Муну айтабыз. Сен айткандай ушундай окуялар болот. Мисалы кечээ күнү да ошондой бир эмелер көп эле адам мага чалды. Эмне кылып атасыңар тигиндей. Негизи биз мындай жоопкерчилик деле эмес, бирок моралдык жактан эми көп бирөөлөр бир нерсени күтөт экен да.
Анан аларга чалып сүйлөшөбүз, туура эмес кылган болсо туура эмес ишиңерди токтоткула, жакшы иш кылганга аракет кылгыла, эми силер деген кыргыздын атуулусуңар, жакшы жаңарды көргөзгүлө деп. Жеке адамдардын арасында ошондой уруш талаш болуп кетет, үй бүлөлөрдүн арасында болот, достордун арасында болот. Ошолордун баары негизи мындай нервти да жей турган нерсе. Бирок чыдап алар менен да сүйлөшүп, убакыт бөлүп эме кылганга туура келет. Түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Эми жок деген атайын кайрылып аткандан бир жоопсуз калбасын деп туура бир нерсе жооп бергенге аракет кылабыз. Негизи мыйзамдык түрдө биз эч нерсе кыла албайбыз. Өзүбүз эме кыла албайбыз. Качан бир арыз болсо, ошол арызды балким биз FBIга же керектүү жерлерге берип коюшубуз ыктымал, коом катары, расмий эме катары. Анын сыртында биз жеке өзүбүздүн тескерисинче мекендештерибизди коргоп, ошолорго жакшы нерселерди үйрөтүп, жаман нерселерден, кылынып жаткан каталардан оңдоп, туура жолго салышыбыз керек да. Биздин позициябыздын бирөө да ошол да. Анан ошого биз мекендештерден да сурана турган нерсебиз, айланайындар таза, туура, адамдык сапат менен жашаганга аракет кылалы. Биз кыргыздын бул жерде атын жаман атты эмес, жакшы эмеге чыгарышыбыз керек да. Жана кыргызда бир эме бар. Же бала менен кыз атасына же наалат айттырат, же рахмат айттырат дейт да. Биз ата энебизге рахмат айттырышыбыз керек. Ушул жакшы баласын тарбиялап туруп, рахмат ушун ата энесине деп айткан бар да. Анан бул каяктан тарбия көргөн, кандай адам, карачы кылган ыплас иши деп аркасынан ата энесине да сөз тийгизген адамдар бар да. Ошого урматтуу жаштар, өзгөчө жигиттер этият болуп, туура түз, намыс менен, ажап ахлак менен жашаганга аракет кылгыла. Биз бул жерде жигит болгондон кийин кыргыздын намысын, уятын сакташыбыз керек. Бир адам кыргыз комьюнитиге келсе эмне табат? Бир жаш бала, үй бүлөсү, макул баласы бар, баласын алып келет. Нике кыйдырам деген, нике кыйдырып бир жолу кыйдырып кетет. Бирок бир адам, бир бала кыргыз комьюнитиге келсе эмне табат? Эмне үчүн кыргыз комьюнитиге келиш керек? Эмне үчүн кыргыз комьюнитинин иш-чараларына катышыш керек? Мындай. Эми баары бир кыргыз комьюнитиге келгендердин көбү мындай пайда алат деп, сооп табайын деп, салым кошоюн деп келет да, бирок баары бир адамдын нерсесинде эмне пайда табам деген нерсе бар. Муну азыр кыйын суроо бердим, бирок мындай экиге бөлүп жооп берейин. Биринчиси, бул жеткинчектер үчүн эмне пайда табам деген нерсе бар. Андан кийин ата энелер үчүн же адалт деп коесуңбу? Чоң кишилер үчүн деп коелучу. Чоң кишилер эмне табат? Чоң кишилер эгер келип кыргыз комьюнитиде ошол чогуу биз менен иш кыла турган болсо, келечек муунга кызмат кылган болот. Өзүнүн келечегине, укум-тукумуна, урпактарына бир жакшы мурас таштаганга аракет кылат. Максатыбыз ошол да. Ошол жерде келип, балким материалдык жактан же мындай физический болобу, же акыл жагынан болобу, илим жагынан болобу, ушундай бир жардамын көргөзсө, бул элине, жерине кызмат кылган болуп эсептелет да. Ошондой бир чоң жардамы бар. Өзүнүн ала турган пайдасы да ошол. Жараткандын алдында дагы, тарыхта, элдин алдында да ушундай пайдасы бар деп ойлойм. Экинчиси, ошол чоң кишилер, ошол балдары жакшы тарбия көрө турган болсо, эмнени эксең ошону аласың да. Эртең бир жакшы бир баланы, жакшы бир эмени алат да. Мындай айтканда, адеп ахлактуу балдарды алат деген ойдобуз. Жаш балдар үчүн ошол байлап кете турган болсок, жаш балдарга биз эң негизги ушул биздин жана баалуулуктар деген кыргыздын мурасын, маданиятын, кыргыздын ким экенин унутпаса, бул бала бул нерселерди, баалуулуктарды мындай түшүнбөшү мүмкүн биринчи эмедечи. Аны ата эне караш керек. Балага азыр оюнзок, оюнчук, башка эме болушу мүмкүн. Бирок кээ бир эмелер бар, таң калыштуусу. Кыргыз мектепке келем деп эрте менен эрте туруп алып, ата энесине жүрү мен ошол жака алып бар деген балдар, кыздарыбыз бар да, окуучуларыбыз. Мен ошолор сүйүндүрөт да. Келгенде бул жерден мектепте күндүз башка америкалыктар менен, башка улуттар менен окуйт да. Бул жерге келгенде көбү кыргыз болгон үчүн кыргыздар менен аралашып, өзү менен мындай ээн эркин ушул жерге келип ойногон балдарды көрсөң, өзүнүн үйүндөгүдөй сезет, кадимкидей. Мындай эс алышат, ошол жагы бар. Анан албетте ошол бала бул жерден атын унутпайт, ата энесин мындай айтканда кыргыз. Ал нерсе түшүнүктүү болду, Омарбек ака. Ал жаш балдар менен уулар эметти. Мисалы үчүн биздин видеограф Ислам жаңы үйлөнгөн, балдары жок, Кыргызстандан келгенде. Ислам эмне үчүн бул жака келиш керек? Бул жака келгенде эмне табат? Эми пайда ала турган жагы бар, кызмат кыла турган жагы бар Ислам. Кызмат кылыш үчүн бир уровеньге жетиш керек да. Азыр Америкада кризис, баары кыйналып атат, и так жетпей жүрсө, и так рент аркы беркини эме жеп атсаң, эмне үчүн бул жака келип, эмне үчүн иш-чараларга катышышы керек адам? Биз башында ошону бир келишип алышыбыз керек. Кыргыз комьюнитиге келген адам материалдык эч нерсе таппайт. Моралдык, руханий дейличи,
ушундай баалуулуктар менен эме кылат да. Биз мындай жок эме таппайбы мындай нетворкинг таппайбы, байланыш, адамдар менен байланыш? ал жагы бар, ал туура. Мен баягы материалдык эмес, бул эме деп атпайбы. Аны сен аягында материалдык айлантсаң болот, туура. Ислам эмне табышы мүмкүн, сен айткан жана келип сабактарга катышкан болсо, бизде кээ бир балдар бар, чогуу отуруп сүйлөшүп атып эле кийин компания болуп бир фирма ачып кеткендер бар. Ошо ал жактары бар. Анан жана бизнес эмесин мен унутуп калып турмун. 1-2 жолу да биз эме өткөргөнбүз, Кыпчыйга деген жерге. Пайда таба тургандар, бизнесмендер келе турган болсо, кээ бир биз бизнес форумдарды өткөрөбүз да. Кыргызстандан келгендер болот же бул жерде болот. Бул жылда 1-2 эле жолу мындай чакан чөйрөдө ошол жерде бири-бирине оюн айтып, пикирин айтып атып, кичинекей чакан бизнестер же чоң бизнестер деле курулуп кете берет да. Ошондой пайдасы бар. Материалдык эми ошол болушу мүмкүн бизнесмендер үчүн. Анан калгандар көбүнчө эле ошол эме руханий жактан болот. Ошо баалуулуктарды өзүнө адамга деле эме керек да. Ичип жеген сыяктуу сен ички дүйнөңдөгү азыгын алыш керек. Курсагыбыз ачкан сыяктуу биз деле эгер ички дүйнөбүздү улам тазалап, жакшы отуруп, жакшы сүйлөшүп, жакшы нерселерди үйрөнбөсөк, адамдын ички дүйнөсү дагы ашказанына караганда дагы көбүрөөк нерсени талап кылат да. Курсакты бир чөйчөк тамак менен тойгузасың, бирок ички дүйнөңдү тойгузуш кыйын да. Аны тойгузуш үчүн сен бул жерде жана биздин китеп жарыштары бар, ошолорго катышса болот. Иман сабактары бар, буларга катышса болот. Жакшы дагы башка ой пикирлер болсо ага катышса болот. Спорттук эмелерди келип уюштурам десе, чогуу келип катышып уюштурса болот. Оюма келген, сен оор суроо салган үчүн эме болду да, баарын топтоп айтыш кыйын болуп атат. Жок, бул менин оюм мындай да, Умар байке. Мисалы үчүн бул нерсени түшүнгөн адам итак эле келет да. Же болбосо нике кыйдырат элем же балам учурда кыргызча унутуп баратат дегендер келиши мүмкүн. Ошол эле мисалы үчүн мечит да. Мечитке итак эле мындай өзүн издегендер, мечитке намаз окугандар барат, туурабы? Итак эле мынтип мен Аллах жолунда жүрүшүм керек экен, ибадат кылышым керек дегендер барат. Бирок менин оюмча мечитке баардык адам барыш керек да. Ошол жака барып, бир иш-чараларга барып, катышып, анан ушундай турбайбы депчи. Ушундай немелер иман маанилүү нерсе турбайбы деген нерсе. Мисалы үчүн сиздин айтканыңыз боюнча мындай мен кыргызмын, баалуулуктарга маани берем деген адам эле келет экен да. Мындай сырттагы бирөө, ой, кыргыз комьюнити сонун, аяка барайынчы. Мен барышым керек. Барсам сонун болот деген. Жарга такады го мен. Деген ошо эмне үчүн керек деген нерсе, муну чогуу ойлонушубуз керек деп ойлойм. Бул нерсени. Муну сен айткандай мекендештердин арасынан, биздин жалпы коомдун эмесинен келиш керек да. Биз жаңы түтөлүп аткан үчүн чоң эме болсок стабилдүү эме коюп салсаң болот да. Бирок биздики ошо кээ бир ушундай программалар болот. Сен күтпөгөн күнүмдүк бир жаңы программалар чыгып калат. Мисалы Кыргызстандан коноктор келип калган болот, же бул жерден жергиликтүү эмелер болуп калат. Келип тургандар күтүлбөгөн программаларга катышышы мүмкүн. Күтүлбөгөн көп программа бар да. Кээ бир адамдар ошолорго катышып калып, мындай рахат алып кеткендер бар, ошол жерден пайда көргөндөр бар. Бул бир эме болгондон кийин, кыргыздын бир борбор болгондон кийин көп иш айланышат. Мындай карасаң, мындай жөн эле кыдырып жүргөндөй болот. Бирок келе калып ошол жерден 1-2 киши таанышат, бир жакшы нерсе болот. Анан жана мечит дебедимби? Мен мечит дегенде дагы азыр Алла разы болсун, бул жагында умма мечит ачылбадыбы? Ал жерде да буюрса жакшы бир кызматтар болот. Биздин Кыргыздын эли чогулуп, ошол жерде бир жакшы мечит алынды. Бул жерге да мисалы барыш керек, адамдар иман сабактарына барсын, эжелер барсын, балдарын алып келсин. Мисалы азыр мурун биз бир эле жерде кылып атсак, уже азыр 2 жерибиз болуп калды. Кыргыздар жакшы да. Мурун жалгыз эле ушул жерге келип жыйылчубуз, бул жерге деле батпай атасың. Анан азыр мечит ачылды, буюрса ал жака бара тургандар ал жака барса, эртең дагы 3-чү, 4-чү, 5-чү ушундай бир эмелерибиз ачылса, эл көбүрөөк барат да. Башка комьюнитилерде мисалы көп бар, мисалы поляктар эми Чикагонун жарымында ачканда көп поляктар го. Көп жерде эмелер бар да, ушундай комьюнити сервистер көп. Алар чоң эмелерди ачкан, спорт комплекстери бар, мектептери бар, университет, радиого чейин, газета, журналдарга чейин чыгарган эмелери бар да. Булар аябай алдыга жылган. Булар 100 жыл, 150 жыл мурунку келген адамдар. Биздики эми 10 эле жыл болуп атат. Буюрса дагы бир жакшы жери Орто Азиядагы биздин боордоштордун баары суктанып келип кетишет кээде эме кылыпчы. Кандай кылып атасыңар деп кеңеш алып эме кылып. Анан Кудайга шүгүр, көз тийбесин дейли. Азырынча кыргыздар ошо жакшы жактарыбыз Чикагодо жакшы эле экен. Өткөндө да бир эмени айтып калышты го, бир казак бауыр эме кылып туруп, эзилдеп чыгып, Нью-Йоркто өзбек туугандар аябай алдыга жылыптыр, Чикагодо кыргыз туугандар алдыга жылыптыр депчи, көп нерседе деп. Анан биз ошо кыргыздын аты чыкса сүйүнөсүң да. Жакшы эме. Анан ошого кээ бир пландар жана
мындай 1-2 киши менен жолугуп сүйлөшүп же 1-2 киши келип оюн айтканда эле чыгып кетет сразу. Мындай кылсак, тигиндей кылсак депчи. Анан ошол нерселерди баягы ишке ашырганга туура келип калат. Жылдык планга кирбеген дагы биздин бир 60% иштин ошо жылдык планга кирбеген иштер аткарылат кээдечи. Билбейсиз. Бул Кыргызстандан чалат, бул жактан чалат, тияктан чалат, ушул иш-чараны чогуу өткөрсөк болот, мындай кылсак тигиндей, же ушундай муктаждык бар дегенде ошолор кирип кетет. Бул нерсени биздин мекендештер жана биздин Кыргыз коомдук борборунун Инстаграмда баракчасы бар. Ошол жерге кирсе, мисалы бир жылда болгон иш-чаралардын баары бар. Мисалы ошол жерде пландалган иш ошонун жарымы эле болчу негизичи. Жарымынан көбү ушундай эмелерде пайда болот. Анан коомдук борбордун өзү ошол мамлекеттик эме эмес да, уюм болбогондон кийин стабилдүү бир эме менен кете албайсың. Коомдо көбөйүү болот, азайуу болот, ой пикир болот, муктаждык ар түрдүү болот. Ошого жараша бул эркин бир эле эмеге карманып тура албайбыз да. Эркин программалар көп өтөт. Эгерде сиз оюңузду жазсаңыз, эмне өткөзсө болот, ушундай башкаларга ар бир адам мен кыргыз комьюнитиге баргым келет деген эмнелерди сунуштайсыз? Эмне программаларды кылыш керек? Кандай оюңуз? Ошол нерсени жакшы жазып кетсеңиздер, Америкадагы мекендеш болуш керек, менин оюмча. Бизден бир белек болот. Белек миграция жагында биздин бир адвокат байкебиз бир мекендешке өзүмдүн кызматымды көргөзөйүн деген, жардам берейин деп. Ошол нерсени эң жакшы оюн жазган, эң жакшы сунушта болгон, сунушун калтырган мекендешибизге эметели, аны мен тандайм. Ошондой достор, биз бүгүн Кыргыз коомдук борборунун координатору Умар байке менен маек курдук. Муну көргөзгөнгө аракет кылдык. Эмне иш-чаралар болуп атат, максаты кандай, анан дагы көп суралган суроолорду бергенге аракет кылдык. Эгер силерде дагы суроолор болсо, кайрылсаңыздар, мунун астына жазсаңыздар болот. Кыргыз коомдук борборунун эшиги баардыгына ачык. Бул жалпы мекендештердики. Каналга катыла элек болсоңуздар, катталыңыздар. Кыргыз комьюнитиге келе элек болсоңуздар, келиңиздер. Келиңиздер анда.